Саламатсыздар, Кутман Кошуак кешиңиздер менен. Бул иш күнүн кеши телеберүүсү. Биз түз эфирдебиз. Facebook, Одноклассник жана YouTube социалдык желесинде кештин кезекчиси мен Эркинбек Нурбаев. 2 саат бою биз күндөмдүн актуалдуу темасын талкуулайбыз, эксперттик пикирлерди чогултабыз, талкуу жаратабыз жана ой пикирди ортого салабыз. Бизден алыстабаңыздар. 2 саат бою сиздер менен биргеликте болмокчубуз. Азыр болсо, мына аптанын 2-чи күнү, 18 май, күн ысык көчөдө. Күн ысыган сайын Кыргызстандагы саясий, экономикалык, гуманитардык тармактарда дагы ысык жаңылыктар бар. Ошолор боюнча бүгүн бизде Кыргызстан юристтер жамаатынын координатору Татуу Эргешбаева жана саясатчы Коммунисттер партиясынын жетекчиси Искак Масалиев меймандарыбыз келет. Ошондуктан маектер кызыктуу болот деп ишендирип кете алабыз. Бизден алыстаңыздар. Бизде музыкалдык белек бар. Адаттагыдай Талас Амантуров жана Айма Алчиева «Келечек» деген чыгарма менен бизде конокто. Биіктік іздеп, мақсат көздеп, тынбай іштеп, үмітті ақтап, бағыт менен дайым жүрсек. Жеңілбесең, мақсатыңа жетесің, ақырында бардығынан өтөсүң. Сен бағынба, не болса да бағынба, бары болот алдыда. Келечек биздин колдо, кайдыгер караба, умтулуп ачык жолго, алдыга кадамда. Бардыгы биздин колдо, баштасаң таштаба, тартынбай максат коюп, артыңды караба. Таң менен аткан күндүн нурун кармадайым сен. Суу болуп аккан убактыңдан калбадайым. Сенин гана кыялыңдын күчүнөн кучак жайып жаракалап бүттүйнөп. Кайдыгер караба, умтулуп ачык жолго, алдыга кадамда. Бардыгы биздин колдо, баштасаң таштаба, тартынбай максат коюп, артыңды караба. Келечек биздин колдо, кайдыгер караба, умтулуп ачык жолго, алдыга кадамда. Бардыгы биздин колдо, баштасаң таштаба, тартынбай максат коюп, артыңды караба. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегибизди баштайлы. Анда эмесе биз силерге Кыргызстан юристтер жамаатынын координатору Татуу Эргешбаеваны кайрадан тартуулайбыз. Сен баягы
Куш келипсиз. Бизге бат-баттан келип турасыз. Рахмат, дагы бир жолу келип бергениңизге. Мунусунда сиздин жеке позицияңыз акыркы баягы курч маселелер боюнча ар дайым Facebook'та жана социалдык желилерде билдирип келесиз. Эми баягы теле көрүүчүлөргө дагы акыркы жаңылыктар боюнча бөтөнчө кыргыз-тажик конфликтинде кандай өзүңүзгө кандай миссияны арттыңыз жана ошол ишиңиздин негиздемеси кандай болуп атат, эмнеден алек болдуңуз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Биз могу конституциялык референдум боюнча иш-чаралар жүргүзүп, элдерге маалымдоо иш-чараларын жүргүзгөнбүз да. Кийин конституциялык референдум өткөндөн кийин эми мыйзамда инвентаризациялоо учурунда жакшы сунуштарды киргизели деп иштеп жүргөнбүз. Кийин бизде 29 апрелден согуштук агрессия болуп кетти. Могу чыр-чатак Тажикстан менен. Ошонун жыйынтыгында мына делимитация, демаркация суроолоруна көңүл буруш керек болуп калды да. Анан мен негизи өзү тууган ургубуз бизде Бүргөндө айылында турат, Нокен районунда, Жалал Абад областында. Анан ошол жерде дагы Өзбекстан менен бөлүнүш жери бар, маданият. Андан сырткары Баткенге дагы тиешелүү. Мен атам, чоң атам көп жылдар ушул маселелер боюнча иштешкен да. Ошондуктан мен бул маселе мен үчүн жаңы эмес, юрист катары мен жаңы тааныган маселе эмес. Биз бул маселе менен жашап келгенбиз деп айтып койсок болот да. Анан азыркы учурда мындай 1-2 маселени айтып кетиш керек. Бүгүн эки маселени эки башкача караш керек да. Бул тажик-кыргыз ортосундагы болгон мамиледе эң башында мисалы бул эмне кетип атат? Ушу чыккан 29-30 апрелиндеги болгон аскердик чыр-чатак жана бул согуштук агрессия болду тажиктер тарабынан, ооба болду. Эми ошол суроону кантип туура чечип, кантип жоопкерчиликке тартыш керек деген бул биринчи суроо болуш керек. Экинчиси бул делимитация, демаркация. Бүгүнкү күндө Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда бөлүнбөгөн аймактын түзүлүшү 417 километр. Ошону туура кантип бөлүштүрүш керек жана бөлүштүрүш зарылбы бүгүнкү күндө деген суроого жооп бериш керек да. Уруксат берсеңиз, мен ушу биринчи согуштук агрессия боюнча айта кетсем. Согуштук агрессияда бул нерсе болду. Анан дүйнөлүк аренадагы буну Тажикстан тарабынан Кыргызстанга кирген согуштук агрессия деп кабыл алынды. Бирок мыйзам тарабынан караганда биз эки өлкө суверендик өлкөбүз, Тажикстандагы, Кыргызстандагы. Ошондуктан биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүз болгондуктан ар бир өлкө өзүбүзчө чечебиз да. Буну кандай буга кантип баа берет дегендичи. Мисалы алардын дагы башкы прокуратурасы бул кыргыздардын тарабынан согуштук агрессия деп иш ачышты. Биз дагы согуштук агрессия деп өзүбүз тараптан иш ачтык. Эми биз бардыгыбыз жогорку кеңештен талап кылып атабыз да, жогорку кеңеш ушуну силер согуштук агрессия деп санагыла деп. Ооба, бул керектүү документ, бирок жогорку кеңеш көбүнчө фактылардын негизинде. Мисалы, жогорку кеңеш мисалы 30 апрелде чыгарышы мүмкүн эле бул согуштук агрессия болду депчи. Бирок анын чыгарганы мындай кайрылуу түрүндө гана болмок. Кийин доказательство топтолуш керек. Ошо доказательствонун негизинде уже не заявление, а мындай мыйзам катары кетет да, чечим катары кетет. Эми бүгүнкү күндө бизде мисалы азыр прокуратура иш баштады, иликтөө иштери башталыш керек. Иликтөө иштерине Ички иштер министрлиги, УКМК, погранслужба менен андан сырткары көптөгөн мамлекеттик мекемелер комиссияга кирип, ошол иликтөөнүн ишинде көптөгөн доказательный база топтолунат да. Анан ал доказательный база топтолунгандан кийин кылмыш иштери Тажикстан жана Кыргызстан кызматта отурган адамдарга карата иш-чаралар ачылат жана ар бир үй бүлөгө жаракат тарткан үй бүлөнүн материалдык компенсациясы жана моралдык компенсациясы канча болот деп толугу менен ошондой иш-чаралар ачылат. Ошо иш-чаралар ачылгандын негизинде толугу менен иликтөө документи түзүлөт. Ошол иликтөө документке өзү бизге мына юристтер жана коомчулукта өкүлдөр, активисттер кирип толугу менен баа берүүгө жана туура ошо иликтөө группасы мамлекеттик мекемелер, УКМК, Ички иштер министрлиги, прокуратура, өкмөт тарабынан туура баа берилдиби, берилбедиби, бизде маалымат база топтолдубу, топтолбодубу, ошол боюнча өзгөчө бир эксперттик иш-чараларды жүргүзсө болот. Кийин ал топтолгон документтер топтолунуп, толугу менен беренелер коюлуп, позициялар чыгарылып, жогорку кеңеш менен бирге маалымдоо иш-чаралар жүргүзүлүп, кийин дипломатиялык нота менен бул Тажикстанга жөнөтүлөт да.
Тажикстанга жөнөтүлөт тышкы иштер министрлиги аркылуу. Кийин Тажикстан өз тарабынан бизге дагы дипломатиялык нота менен өздөрүнүн тышкы иштер министрлиги Тажикстандын бизге толугу менен материалдар берилет. Ал материалда ошол иликтөө топ Тажикстандын иликтөө тобу бизге тиешелүү, Кыргызстанга тиешелүү кандай айыптарды коюп жатат, материалдык, мисалы кылмыш кодексине жарата, кайсы бизде мамлекеттик мекемеде отурган адамдарга карата иш-чаралар ачылган деп ошолор келет. Ошонун жыйынтыгында биз дагы бул жерде келген материалды толугу менен изилдөөлөрдү жүргүзөбүз. Ошол жерге дагы жарандык коомдун активисттери, эксперттер кирсе болот, тажиктердин позициясы эмне деп аталат депчи. Анан эки иликтөө тобу биз тараптан, анан кийин тажиктер тараптан отуруп ортодон сүйлөшүшөт. Жана ошонун жыйынтыгында мисалы Тажикстанга тиешелүү болгон кызматкерлер мисалы Тажикстандын мыйзамы менен кылмышка тартылышат да. Анан аз эле учурларда биз мисалы өзүбүздүн өкүлдөрдү Тажикстанга берип, Тажикстандын өкүлдөрүн өзүбүзгө беребиз да. Алмашуу, Ооба, алмашуу деген процедурасы аз болот. Негизи өзү Борбор Азияда андай тажрыйба каралган эмес да. Бирок ошонго канча мөөнөт кетет. Өтө активдүү иштесе, мисалы саясий кандайдыр бир иш-чаралар өтө жакшы жүргүзүлүп, иликтөө жүргүзүлсө, ушу жылдын акырына чейин. А көбүнчө 1 жылдан 3 жылга чейин убакыт мөөнөт кетип калат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө жарандык активисттердин, юристтердин, эксперттердин ролу чоң бул процессте. Ошо доказательный базаны топтош керек. Доказательный базанын негизинде көптөгөн туура конструктивдүү маалымдоолорду жүргүзүш керек. Андан сырткары ошо топтолгон материалды Кыргызстандын иликтөө группасы топтогонду Тажикстанга жөнөтүп аткан боюнча бир кошулуш керек, жана Тажикстандан келген материалдарга дагы 2 кошулуп, андан сырткары кимге кандай жоопкерчилик тартылып атат ошону дагы. Бирок мамлекетти айыптаса болбойт да. Бул жерде алгачкы кызматкерлерди жана мамлекетке тиешелүү материалдык жана кандайдыр бир компенсациялар, башкача айтып атышат го, репарация депчи. Бул кийин келе турган. Анан эл аралык, мисалы эл аралык сотторго кайрылса болот. Бирок эл аралык кылмыш сотторуна кайрылыш үчүн эң башында бизде мындай доказательный база, материалдар топтолуш керек. Иликтөө топтордун жыйынтыгы жана биздин жок дегенде жергиликтүү соттордун жыйынтыгы чыкса, ошондо мамлекет Кыргыз Республикасы же Тажик Республикасы катары кайрыла алат да. Ал учурга чейин кайрылганда, бунун бардык кайсы учурда эл аралык кылмыш сот биздин иликтөө жумуштары жок эле өздөрү кылып башташат. Мисалы ушунчалык кыйын, мисалы согуш эскалация болуп кетсе, эч бир чечим жок болуп калса, анда ошондо эл аралык сот кошулат да. Эмне дегенде бул суверенитеттин бузулду, жок иштебей атат деген нерсеси. А үчүнчү тарап, эки тарап отуруп соттор аркылуу эч бир маселелерди чече албай, дагы согуш болууга эскалация маселе чыгып кетип атса, качап кете турган болсо, ошондо үчүнчү тарапты медиатор катары эле киргизбесе, башка учурларда алдын ала аз убакыттын ичинде кирүүгө мүмкүнчүлүк аз чыгат. Ошондуктан негизи ал жерге биздин жарандар кайрылат. Бул кайрылган туура тажрыйба. Бирок мен юрист катары болгон маселени мындай айтып кетишим керек да, мамлекеттердин ортосунда көбүнчө Кыргыз Республикасы биздин мына кошуна мамлекеттер менен ушинтип маселени чечишет, жана ушинтип чечилген, ушундай жол менен чечилген маселе көбүнчө конструктивдүү болот. Эмне дегенде биз суверенитеттүү, эгемендүү өлкөбүз. Эл аралык укук талаасынын бирден бир субъектиси бул расмий бийлик болуп эсептелет, эгер мен жаңылышпасам. Демек, ошол биздин учурдагы расмий бийлик, шайланган бийликтин кийинки кадамдары кандай болушу шарт, жана сиз жасап жаткан иштериңиздин ошол боло турган кадамдарга салымы барбы деп эсептейбизби? Негизи алдын ала бизде мына өкмөттүк делегация иштейт. Анын башчысы Камчыбек Ташиев 15 мартта премьер-министрдин распоряжениясы менен иштеп башташканда, быйылкы жылдан баштап. Ошондон бери мына Тажикстанга 16-17 мартта Гулистонда купуялуулук форматында жабык эшик артында Душанбе менен Бишкек ортосунда чек араларды аныктоо боюнча сүйлөшүүлөр болуп өткөн.
Анын жүрүшүндө Камчыбек Ташиев баштаган өкмөттүк делегация Тажикстанга 2 сунуш киргизген. Биринчи сунуш бул аймактык чектерди өлчөнүп мындан ары кеңейбеши керек жана Кыргызстан жааматка өз аймагы аркылуу пайдалануу үчүн жол берилет деп чечилген, сунушталган. Экинчиси болсо деген Тажикстан Ворукту Кыргызстанга берет. Анын ордуна Баткен областынан башка райондорго 12 000 гектар жер берилет деп ушундай Лейлек районунан болобу, ооба, иши болсо ушундай чечим келген да. Бирок ал убакыт өтпөстөн эле бизде мына Өзбекстан менен Кемпирабад маселеси башталып кетти. Ал маселени чечип атканда эле Тажикстан бир тараптуу түрдө бизге 16 тараптан мындай 16 пункт назначения деп коет да. Аскердик агрессия болуп биздин өлкөгө вторжение болуп кетти да. Андан кийин гана мына 30 ОДКБ соглашениясы менен отурушту 1 майдан баштап сүйлөшүү иш-чаралары башталды да. Ошонун жыйынтыгында айта кетиш керек, бул Тажикстан менен бизде мисалы биздин өлкө делегациясы делимитация, демаркация боюнча биринчиден сунуштарды берген. Ооба, балким сунуштар өтө жакшы дипломатиялык форматта берилбей калгандыр. Бирок негизи биз мыйзам тарабында, мыйзам чегинде иш-чараларды жасаганбыз да, Кыргыз Республикасы катарычы. Анан ортодон кичине эмоционалдуу мындай ортодон кичине эмоционалдуу эки бийлик ортосунда кандайдыр бир мамилелер каралды социалдык тармактарда. Ошондон кийин эле могул чыр-чатак чыгып кетти да. Негизи ушундай болуп калды. Бирок бул жерде биз Кыргыз Республикасы катары өзүбүздүн ыйгарым укуктарыбыздан өйдө аттаган жокпуз. Биз сунуш бердик. Сунуштун жыйынтыгында айтылды мындай иш-чаралар жүргүзүлсүн депчи. Жана ал жерде эми азыр мындай эки маселе болуп атат да. Эми ушу биринчи маселесин жыйынтыктаганда мындай болот да. Эң алгачкысы бизде мына бүгүнкү күндө эгемендүү өлкө катары бизде мамлекеттик делегация бар, өкмөттүк делегация. Ошо делегациянын ичине кимдер кирет? Мына эң башында бул ошо өкмөттүн аппаратында делимитация, демаркация боюнча өзгөчө бир отдел бар. Ошонун мүчөлөрү келет. Азыр ал отдел кыскартылган, бирок ошонго карабастан ошол отделдин мүчөлөрү келет. Толугу менен алар көп жылдан бери, 2000 жылдан бери ушундай иш-чаралар жүргүзөт. Андан сырткары мамлекеттик регистрациялык служба, топографиялык службалар, архитектура, ошол полномочное представительство деп коет. Ошо Баткендин администрациясы толугу менен бир 15 чактуу экологиялык инспекциялар кирет көбүнчө. Толугу менен ошо 15 чактуу мамлекеттик мекеменин өкүлдөрү, ошо өкмөттүк делегациянын мүчөлөрү болот. Ошонун бирөөсү УКМК. Погранслужба кошо киришет. Ооба. Ички иштер министрлиги кирет, коопсуздукту аныкташ үчүн. Көбүнчө бизде мындай ушундай өкмөттүк делегациянын иши. Бирок ошо өкмөттүк делегациянын иши мисалы бүгүнкү күндө делимитация, демаркация суроосуна өтүп атышат да. Бирок бул суроо мисалы Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда ички иштер министрлигинин официалдуу берүүлөрү боюнча акыркы 10-15 жылда Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда 150 расмий түрдө аныкталган конфликт болгон. Бизге мындай болду да, бир гана 29 апрелде бир чоң мындай чыр чыгып кетти. Ошонун жыйынтыгында биздикилер мындай өтө көп көңүл буруп башташты да баардык өлкө. Бирок булга чейин эле болуп келген бул маселечи. 150 чактуу бизде факт регистрация болгон. Бирок ошонго карабастан адамдар өткөн. Мына кече күнү эле биздикилер заложникке алышыптыр Тажикстан тарабынан. Тажикстан тарабы буну официалдуу түрдө айтышып бизге кайтарып беришти биздин жарандарды. Бирок биздин жарандарга жабыр калышыптыр да, мындай физикалык тараптан аларга көптөгөн мындай прессинг болуптур. Эми бул нерсе дагы ички иштер министрлигинен каралат. Ошо толугу менен болгон согуштун жыйынтыгында материалдарга тиркелет. Бирок ошонго карабастан мына көрүп атасыздар, мында алдын ала бул конфликттер топтобой боло берет да. Ошондой маселе бар. Эми Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда 100% территория мурда мындай чечилбеген территория, башкача айтканда спорный территория деп аныкталган болчу. Бирок ошонун ичинен бир 500гө жакын километри мурда эле чечилип койгон 2000 жылдан баштап 2010 жылдарга чейин. Неге дегенде ал жерлер көбүнчө токой жана суу жерлер болчу. Ал жерде адамдар көп деле жашабайт болчу. Ал жерлерди өлчөп туура эле бөлүштүрүп коюшту.
Бүгүнкү күндө чечилбеген территория 417 километр. Булар көбүнчө эмнеге тиешелүү? Адамдар жашаган жерлер, адамдарга тиешелүү ресурстар мындай. Көбүнчө сиз айткандай, ооба, жыш жашап калышкан. Анан ошонун жыйынтыгында чыр-чатактар ошондон чыгып атат да. Эми ал нерсени туура бөлүштүрүш үчүн мына азыр делимитация, демаркацияга өтүп атабыз. Бир гана топографический, архитектуралык же топографиялык адистерди чакырып өлчөп койгон. Бул дагы өтө туура эмес мындай көз караш. Эки мамлекет тарабынан бизде иш тобу түзүлөт да, алардын официалдуу мекемелеринен, биздин официалдуу мекемелерден иш топ түзүлүп, ошолор чертип чыгат да бардык территорияларды. Бирок ал жерде элдин дагы калуусун унутпаш керек дагы, но жергиликтүү Баткен область администрация тарабынан социалдык опростор жүргүзүлүп, элдин талабы эң башында изилдөөлөр элдин талабынан жүргүзүлүп чыгыш керек да. Мына ошол жерде жарандык коом кошулуп, чыныгы ошо территориялар кантип туура бөлүнүш керек деген боюнча социалдык мындай сурамжылоо жүргүзүлүп чыгып, элдер толугу менен кайсы территорияда эмнеси бар, ошолордун бардыгы каралып чыкса туура болмок да, бул эң биринчиси. Андан кийин иш, мисалы, бизде иштеп жаткан өкмөттүк делегация, делимитация, демаркация боюнча 3 деңгээлде түзүлөт да. Эң башкы деңгээлде бул полевой деп коет, полевая работа. Бул эшикте иштей турган иш-чаралар, тала иштери, ошо туура айтасыз. Ошо тала иштеринде көбүнчө топографиялык, сурамжылоо жана архитектуралык иш-чаралар жүргүзүлөт. Анан анын өлчөмдөрү алып келип, бизде 15 чактуу ведомство комитеттерге өкмөттүн структураларына берилет. Ар бир мекеме өзүнүн өзүнүн иш-чараларына тиешелүү, өзүнүн кандайдыр бир ыйгарым укуктарына тиешелүү заключение, чечимдерди жазып беришет. Ошол чечимдер кийин келип биздин өкмөттүк делегациянын мүчөлөрүнө келет. Анан өкмөттүк делегация көптүк добуш менен чечим кабыл алышат да. Ошондуктан жарандык коом бүгүнкү күндө ошол эң башкы 3-чү жана эң башкы 1-чи жана 2-чи деңгээлдеги болуп жаткан иш-чараларга көбүрөөк көңүл буруш керек да. Бирок анга дагы мамлекет өзү көз карандысыз эксперттерге, жарандык коомго, маалыматтарга мындай мүмкүнчүлүк бериш керек да, алганы ачып бериш керек. Бүгүнкү күндө жарандык коом эксперттик топ менен мамлекеттин ортосунда жакшы мындай контакт, диалог болбой эле. Диалог болбой атат, ооба. Ошо биз азыр ошол боюнча иштеп атабыз, эксперттик топ. Азыр эксперттик топ боюнча кийинки жума бизде бир жакшы чогулуш болот. Ошондон кийин өкмөткө официалдуу түрдө кайрылайлы деп атабыз. Бизди дагы кошуп, ошо бирге колубуздан келишинче колдоп берели бул процессти депчи. Эң сону. Андан сырткары акыркы 10 жылда бизде айтып аткандай чегералар бөлүнгөн. Андан сырткары акыркы 5 жыл бою жакшы өлчөмдөр жүргүзүлгөн да. Мына эми Кыргызстанда өзү бир дагы мындай аналитика жумушту таба албайсыз да, жакшы ачык булак источниктеринде же өкмөттөн запрос кылсаң өкмөт сага бербейт. Эмнеде мен өзүм ушул практикамда көрүп чыктым да. 1991 жылдан баштап эгемендүүлүктү бүгүнкүгө чейин делимитация, демаркация бизде мындай чечилбеген территориялар кантип туура бөлүнгөн, Кыргызстандын чегералары кайсыл жерден баштап кайсыл жерден бүтөт деген нерселер ачык булакта каралган масс медиада жок да. Негизи ошондой изилдөөлөр толугу менен бардык материалдар биригилип жүргүзүлгөн эмес, же элге ачык жарыяланган эмес да. Бирок мен ойлойм, бул ачык маалымат, бунун эч кандай конфиденциалдуулугу жок. Купуялуу болбош керек, элге ачык болуш керек бул маалымат. Ушул тармакта жакшы мындай изилдөөлөр жүргүзүлүш керек экен. Жана бул маселеге 1 жыл эмес, көп жыл убакыт кетет. Бирок ушу Кыргызстандын чегераларына жана өлкөдөгү болгон жакшы стратегиялык ресурстар жана чечилбеген территориялар боюнча стратегиялык биздин көз карашыбыз, Кыргыз Республикасы катары позициябыз эмне деген боюнча мындай купуялдуу же жабык форматта чечпестен ачык элге чыгарып, туура аналитика негизинде жеткирүү бүгүнкү күндө мындай элдин талабы болуп атат да. Ошол жок болгондуктан
ким катуураак сүйлөсө көбүнчө ошону угуп калып атабыз да. А көбүнчө эгерде ушундай ачык документ болсо, ошо ачык документтин негизинде мындай математика катары түшүнүктүү болуп, өлчөмдүү болуп, элге оңой болмок. Мына бүгүнкү күндө ушундай эксперттик топко иш-чара жетишпей атат жана мамлекеттик тараптан уруксат иштерин бириктирип, бир диалог катары иштөөчү бир механизм. Аянтчага келиш керек деп атат, аянтчага келип механизмди иштеп чыгыш керек деп билдирип жатат Кыргызстан юристтер жамаатынын координатору Таттыбүбү Эргешбаева. Биз дале кыргыз-тажик чек арасы боюнча ушул пикирлерди алмашып отурган чагыбыз, себептегине маселе дале куруш бойдон калууда. Азыр болсо бизде жарнамалык блок болсо, андан соң Таттыбүнүн жана сиздин бирикмеңиздин кийинки кадамдары тууралуу сүйлөшсөк туура болчудай. Келиңиздер, жарнама, андан соң студияга кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кыргызстан Тажикстан чек арасы боюнча өзүнүн эксперттик пикирин билдирип, Кыргызстан юристтер жамаатынын координатору Таттыбүбү Эргешбаева, буга чейин сиз бизге мамлекеттин, башкача айтканда, расмий бийликтин кадамдары кандай болсо, кандай болгондо туура болмок, жана ачыктык маселесин, жана өзүбүздүн баягы мамлекет, эгемендүү мамлекет катары позициябызды кандай билдирсек болот деген сунуштамаңызды айтып кеттиңиз. Эми болсо, азыркы мына кийинки сөзүңүз делимитация жана демаркация маселеси боюнча болот. Биринчиден бизге мага окшогон, бизге окшогон, биз барыбыз элбиз. Делимитация жана демаркация түшүнүктөрүн кыскача аныктамасын айтып кетсеңиз. Себеп дегенде биринчисинде кайсы органдардын катышуусунда болот, жана экинчисинде маркировка, демаркация деген түшүнүктөрдүн жалпы түшүндүрмөсүн айтып кетсеңиз. Себеп көп адамдар, мен байкашымча, ушул түшүнүктөрдү жакшы түшүнүшпөйт экен да. Бизде мисалы Д деген өзү термин мыйзам чегинде лимитизация деген бул ошо лимит коюу, чектөө, демаркация деген бул белгилөө. Ошентип көбүнчө аныкталынат, бирок жалпы биз жөнөкөй сөз менен айтканда бул биздин ошо болгон чечилбеген территорияларды картага туура келтирип, өлкөлөр ортосунда жакшы расмий тарабында чечиш үчүн суверендик өлкө катары. Мисалы, бизде 24-жылдан 27-жылдарга карата улуттук аймактык демаркация жана 1989-жылдагы карталарды колдоном деп отушпайбы? Бул мисалы мындай өтө туура эмес колдонуу да, эмне дегенде ал учурдагы карта болгондо биз республика катары жок болчук да. Алар дагы жок болчу, таджиктер дагы, кыргыздар дагы 1991-жылы пайда болду. Беловежское соглашение, Алматинское, анан Московское соглашение деп 94-жылга чейин биз келишимдерди түзгөнбүз. Аларда рамочный характер. Андан кийин чек араларды бөлүштүрүү боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Биз бул карталарга кантип кайрылсак болот? Жөн эле мындай источник катары кайрылсак болот, бирок биз буну как мыйзам катары каралбайбыз да. Расмий документ болуп бере албайт. Бул расмий документ болуп бере албайт. Эмне биз ал учурда мындай мамлекет болгон эмеспиз. Биз только 1991-жылдан баштап карашыбыз керек. Бирок өтө көптөгөн анын ичинде дагы өзгөчө механизмдери бар. Ошондуктан мындай кээ бирлер өтө мындай популисттик, өтө катуу чыгып коюшат, болбойт деп. Болот, бирок бул карталарга көбүнчө мындай маалымат катары, кандайдыр бир илимий бир өлчөм катары кайрылыш керек, бирок расмий катары, мыйзам катары кайрылбашыбыз керек да. Биз үчүн бардык мыйзам, расмий барактар бул 1991-жылдан эгемендүүлүк аныкталгандан кийин. Андан сырткары экинчи маселе бүгүн ошо топографиялык, архитектуралык иштер жакшы жүргүзүлүш керек. Жана бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы деген контекстте караш керек да. Мисалы, бизде бүгүнкү күндө мына айтып атабыз, Ворух бизде калсын, Ворух анклавы. Бирок силерге биз Лейлек районунан ошонго карата өлчөм башка территория берели деп. Тажиктер анга макул болбой атат, бирде макул болуп атышат. Ар кандай келишимдер жүргүзүлүп атат, жана анын протоколдору бизге көрсөтүлбөйт. Эки мамлекеттин ортосунда болгон нерсе элге көрсөтүлбөсө, бул мамлекеттик мындай иш, бунун мындай аныктоосу бар, мунга мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошонун жалпы жыйынтыктары элге чыгарылыш керек да, протоколу дагы көрсөтүлүп койсо болот, стенограммасы көрсөтүлбөйт. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө бир мындай сунуш бар эле да, чыныгы бул изилдөөлөр ачыкка чыгарылыш керек да, жана Кыргыз Республикасынын стратегиялык жана мамлекеттик контекстинде караганда кайсы территориялар биз үчүн пайдалуу деген суроо
башыбызга келгенде биз ошо пайдалуу территорияларды аныкташыбыз керек да өзүбүзгө. Ошонун жыйынтыгында кийин иш-чаралар жүргүзүш керек. Бирок мен көптөгөн адистер менен сүйлөштүм. Жана алар айтып отушат, ошо делегациянын мүчөлөрү дагы биз аныктаганбыз деп. Бирок ортодон ар кандай маселелер болуп атат. Алар үчүн дагы стратегиялык жерлер бар экен. Биз үчүн дагы ортодон келишим кылыш керек деп. Бул жерде уже саясий торг болуп атат депчи. Эми мен ал тарабына азыр кошула албайм, эмне дегенде мен ал жерде жок болчумун. Бирок ошо айтарым, алгачкы 112 километрди алдын ала бөлүштүрөрдүн алдында мамлекеттин кызыкчылыктарына өтө маанилүү көңүл буруп коюш керек да. Жана сиз мына сөзүн башында биз айткан инвентаризация бул конституциялык реформадан кийин конституциялык мыйзам жана нормативдүү баягы укук актыларынын бардыгы бүгүнкү учурда кабыл алынган конституцияга ыкталат да. Ошого жараша жазылыш керек деген сөздү түшүндүрөт, жаңылышпасам. Эми ушул чек аралар боюнча ушул инвентаризация иштерин жүргүзгөнсүз, биз жаңылышпасак. Ошол боюнча дагы ачыктамаңызды айтып кетсеңиз, кандай иштер жүргүзүлүп жатат жана алардын ошол силер кийинки жумада топтоло турган юристтер жамаатынын жыйынтыгы божомолдуу түрдө кандай айтылат, кандай сөз ортого келет? Бул инвентаризация негизи өзү эң керектүү нерсе да. Бүгүнкү күндө мына бизде конституция өткөрүлдү. Өтө мындай шашылыш менен өткөрүлүп калды. Анан көптөгөн өзгөчөлүктөр бар бул конституцияда. Анан алдын ала айтканда президент институтунун алдында бардык ресурстар топтолуп калып атат. Андан башка эч бир өзгөчө көз карандысыз иштеген мамлекеттик мындай институт өкүлү жок да. Бийлик өкүлү жок. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө инвентаризацияга киргизишти. Юстиция тарабынан 358 мыйзам өзгөрүлөт деп атат да. Анан биздин мисалы тобокелчилик биз үчүн жараткан жери бул бизде мыйзамдын конструкциясы болуш керек да. Мыйзамдын конструкциясына карата мисалы 358 мыйзамды өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк барбы, шарт барбы, техникалык, эксперттик ресурстар барбы, акча барбы деген суроого келгенде көтөрө алабызбы деген сөз экен. Ооба, тобокелчиликтер чыгып калып атат да. Анан биз ошонун жыйынтыгында айтып атабыз, макул, алгачкы бир 30-50 чакты мыйзам алдын ала дал келтире турган бул конституцияга иштетели, калгандарын коюп иштей берели, социалдык, экономикалык суроолорду көтөрүп кетсек болду. Калганын алдын ала келебиз. Бирок бүгүнкү күндө песочница жана гильотин деген методдорду сунуштап коюп атышат. Анга карата мыйзамдар аннулирование болуп кетет да, жокко чыгып кесилип кетет. Ошол өтө туура эмес. Эмне дегенде Кыргыз Республикасы 30 жылдын ичинде көптөгөн институционалдык, укуктук жетишкендиктери бар. Ошолорго кас кылбашыбыз керек дагы. Бүгүнкү күндө ошолорду биз кармап калышыбыз керек. Ошол үчүн бизде юридикалык коом көптөгөн жакшы эксперттик топтор менен бирге күчтөрүбүздү бириктирип, ошо парламент менен жана башка мамлекеттик мекемелер менен бирге иштеп, аларга ушул эксперттик түрдө ушул ойлорду жеткирип, жана документ түрүндө кайсы мыйзамда кайсы норма болгону өтө чоң тобокелчилик жана негативдүү таасир келтирет деген нерселерди ушундай иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Анан айтарым, бүгүнкү күндө мына бизде мыйзам долбоору сунушталып атат, но укуктук нормалар боюнча законопроект о нормативно-правовых актах 43 өзгөрүү сунушталып атат, бирок ошонун ичинен биз айтып атабыз 17син жок кылгыла депчи. Эмне дегенде песочница деп каралып атат да. Андан сырткары законопроект бизде мыйзам долбоору гильотин боюнча келип атат. Ошол мыйзамды кабыл албай эле койгула. Бул азыр Кыргызстанга керек эмес. Россияга колдонулган аларда мыйзамдар 1920 жылдан бар экен. Биздин эгемендүүлүгүбүзгө 30 жыл аны гильотинсиз эле жашнакай кылып ордуна алып келип койсок болот да. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө шашылыш иш-чараларын кылбай турсак жакшы болмок эле. Социалдык, экономикалык абалды өзүнө келтирүүчү көптөгөн көзөмөл жана көңүл кылыш керек. Ошонун жыйынтыгында бул мыйзамдарда алгачкы жетишкендиктер бар бизде. Ошону жогото албайлы деген аракет. Алгачкы жетишкендиктер дегенде расмий бийлик тарабынан ушул жетишкендиктердин өзү бир мындай кастык катары кабыл алынып жатабы деген ой келет да. Себеп дегенде жетишкендиктер бул чындыгында 30 жыл ичинде демократиялык институттардын өнүгүүсүнө, адам укуктары боюнча, сөз эркиндиктери боюнча
көп иштер жасалды да. Себептегенде биз мына азыр конфликтте көрдүк. Жарандык коом өзүнүн өзү бир мындай бышыкталып, аныкталып, бир сөйлөкөтү көрүнүп, аябай жакшы бир активдүү иштерди жасадык. Эми ошол сиз айтып жаткан өзгөртүүлөрдүн негизинде бул түздөн түз айтканда жарандык коомдун мындан ары өнүгүп, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошконго бөгөт коюп коебу, деги эле жарандык коомдун тагдыры кандай болот деп ойлойсуз? Ошо көбүнчө бүгүнкү күндө ушундай бир тараптуу саясат жүрүп жатат. Эми анга убакыт өзү көрсөтөт кандайга келерин. Бирок биз алдын ала эл аралык мыйзамдар бар, келишимдер өлкөдө ратификация болгон. Ошолорго карата адамдар жана эксперттик топ, жарандык топ, мамлекеттик мекемелерге жөнөкөй жаранга тиешелүү көптөгөн мыйзамдык кепилдиктер берилген да. Биз ошол кепилдиктерге таянып, эл аралык келишимдерге, мыйзамдын алгачкы жакшы позитивдүү өзгөртүүлөрүнө таянып, биз мыйзамдарды бүгүнкү күндө куткарышыбыз керек да. Мыйзамдардын артында биз турушубуз керек. Эгерде бул жакшы позитивдүү жетишкендиктер толугу менен иш-чаралары жүргүзүлбөй калса, анда бунун терс тараптары кийин жашоодо өзүнүн көптөгөн жыйынтыктарын көрсөтөт да, негативдүү. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө эмне керек? Бул чыныгы эксперттик топтор ушу биздин мамлекеттик мекемелер менен өзгөчө прокуратура, өзгөчө аппарат президент менен тыгыз иштөө бүгүнкү күндө ар бир эксперт үчүн бул милдет деп ойлойм. Эмне дегенде көптөгөн катачылыктар жана шашылыштын негизинде болуп калышы мүмкүн да. Демек, эң негизгиси сиз айта турганы ушул шашылбай турса жакшы болот эле деп атасыз, бирок учурдагы бийликтин бир чоң кыялы бар болгондой туюлат магачы. Себеп дегенде шашылыш түрдө тезинен бир мындай башкаруунун формасын бир адамдын колуна карматсак, анан ошондо бир коом тизгинденип, коом өзүнө келип калат деген пикир менен ошондо сиз макул эмессиз да. Жок, макул эмесмин. Жана биз бардык башка нерселерден карашыбыз керек да. Мисалы, квази өлкөлөр бар. Казакстанда, мисалы, Тажикстанда, Орусияда алардын бюджети бир 70-80-60%га көбүнчө нефттен же болбосо газдан топтолот да. Бизде 80%га жеке ишкерлердин төлөнгөн салыктарынан, андан сырткары салыкка тиешелүү эмес төлөмдөрүнөн топтолот да. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө мамлекетти тойгузган 160 миллиард бюджетти топтогон бул көбүнчө 80%га жеке ишкерлер. Мамлекеттик мекемелер мынчалык көп бизге бюджетти толуга бербейт. Ошондуктан бизде жарандык коом, бизнеске эркиндик жана бизнеске шарттар түзүлүү, соттук адилеттүүлүк керек. Биз ансыз өлкөнү кармап кала албайбыз. Өлкөнүн мындай дефицитке таржымал болуп калып калбаш үчүн биз тобокелчиликтерди алдын ала токтото албайбыз. Ошонун жыйынтыгында бизде абсолюттуу түрдө кошуналардан айырмачылыгыбыз, биз квази өлкөгө кирбейбиз. Биздин өзгөчөлүгүбүз бюджетибиздин топтолушу жана алдын ала элдин түзүлүшү. Бул ошо ачык кайкын, ачык сөз жана андан сырткары бизнес, жакшы позитивдүү бизнес климат жана ачык иш-чаралар жүргүзүш үчүн жарандык коомго шарттар түзүлүш керек. Ансыз бизде күчтүү аскердигибиз дагы жок. Орточо бар эми, Кудайга шүкүр, жакшы эле аскердигибиз бар, бирок аз. Ошол тарабын карап коюш керек. Аларга да каржылоо көп бөлүнбөйт башка өлкөлөргө салыштырмалуу. Ошондуктан бизде жарандык коом, бизнести, эксперттик коомдорду өнүктүрүп, ошолорго алгачкы акцент коюп, жакшы колдоп келиш керек. Ансыз бизде өлкөбүздү кармап калыш кыйын да. Эми өлкөбүздү кармап калабыз деген оюбузда бирбиз негизи. Себеп дегенде абдан эле чакан элбиз, чакан экономикабыз, өзүбүздүн өзгөчөлүктөрүбүз бар. Демек ошол өзгөчөлүктөрдү колдонуш керек деп атасыз. Биз сизге терең ыраазычылык билдирели. Ойлойм, ошол сиздин учурда топтоп жаткан фактылар, документтер, ошол инвентаризация өзүнүн кайсы бир деңгээлде учурдагы бийликтин кылып аткан аракеттерине өз кошумчасын кошот деп ишенели. Кайрадан күтөбүз сизди ушул жерден. Ишиңизге ийгилик, көптөгөн иштерди аткарып атасыз. Биз сиз менен сыймыктанабыз, Татыбү азаматсыз. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Кыргызстан юристтер жамаатынын координатору Татыбү Эргешбаева бизде конокто болду. Учурдагы Кыргызстандын кылып жаткан аракеттерине юридикалык баа берүү, негиздемелерин чыгаруу жана ошондой эле инвентаризация иштерин кылып жаткан экен. Ишиңизге ийгилик каалап өтөлү. Биз эфирде улантабыз. Кийинки мейманыбыз Исхак Масалиев, саясатчы болот. Бизден алыстабагыла.
Жакшы болгон бир окуяны эстегиле. Эстетиңизби? Ал эми 3 жума мурун түшкү тамакка эмне жегениңизди эстегиле. Экинчиси, балким эсте калган жок. Эмне үчүн? Биз кээ бир нерселерди эстеп, кээ бир нерселерди унутуп калабыз. Эмне үчүн эскерүүлөр убакыттын өтүшү менен өчөт? Алгач эс тутумду калыптандыруу процессине көңүл буралы. Бир нерсени жасап жатканда, мисалы телефон номерин тергенде, сезүүбүз нейрондор чынжырын аркылуу берилген электрдик сигналдарга айланат. Башында маалымат кыска мөөнөттүү эс тутумга кирип, ал жерде бир нече секундтан бир нече мүнөткө чейин сакталат. Андан кийин мээнин гиппокамп аттуу бөлүктөрү аркылуу узак мөөнөттүү эс тутумга кирип, акыры мээдеги маалыматты сактоочу жайларга жетет. Мээдеги нейрондор нейротрансмиттер аркылуу синапс деп аталган жерлерде импульстарды алмашышат. Эгерде эки нейрон тез-тез байланышка чыкса, таң калыштуу нерсе болот. Алардын ортосундагы алмашуу эффективдүүлүгү жогорулайт. Бул процесс узак мөөнөттүү потенция деп аталып, эс тутумду узак мөөнөттүү эс тутумунда сакталуунун механизми деп эсептелет. Бирок эмне үчүн айрым эскерүүлөр жоголот? Факторлордун бири жаш курак. Картайганда синапстар жайлап, алсырай баштайт. Бул эс тутумда маалымат алуу ылдамдыгына таасир этет. Окумуштуулар эс тутумдун начарлашын түшүндүрүш үчүн бир катар категорияларды сунушташты. Биринчиден, мээнин кичирейиши. Гиппокамп ар 10 жылда нейрондорунун 5%-ын жоготот. Ал эми 80 жашка чыкканда бул сан 20%-га жетет. Экинчиден, нейромедиаторлордун өндүрүшү төмөндөйт. Так айтканда, ацетилхолин бул окуу жана эс тутум үчүн зарыл. Ушул өзгөрүүлөрдүн бардыгы сакталган маалыматка таасир этет. Жаш куракта бир нерсени эске алуу жөндөмүнө таасир этет. Биз көңүлүбүздү буруп, биз үчүн маалымат абдан маанилүү болгондо, процесстин жүрүшүнө жакындан катышкан учурда эскерүүлөр жакшы сакталат. Жаш өткөн сайын көбөйүп бараткан психикалык жана физикалык көйгөйлөр биздин концентрация жөндөмүбүзгө таасир этет. Ошентип эс тутумубузду уурдайт. Эс тутумдун начарлашынын дагы бир себеби өнөкөт стресс. Эгерде бизде жумуш жана жеке иштер дайыма ашыкча болсо, денебиз күтүү режиминде болот. Эволюциянын жүрүшүндө кризисте жашап кетүүнү камсыз кылууга багытталган физиологиялык реакция механизми иштелип чыккан. Химиялык заттар энергияны мобилизациялоо жана даярдыкты жогорулатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бирок өнөкөт стресстин шартында ушул заттардын көптүгү пайда болуп, андан мээ клеткалары өлүп, жаңы клеткалардын өндүрүлүшү токтойт. Бул маалыматты эс тутумубузда сактоого таасир этет. Депрессия дагы бир терс фактор. Депрессия учурунда эс тутумубузда көйгөйлөр пайда болуу коркунучу 40%-га жогорулайт. Серотониндин дүүлүктүрүү менен байланышкан нейротрансмиттердин деңгээли төмөн болот. Депрессияга кабылып, жаңы маалыматка көңүл бурбай калышы мүмкүн. Депрессиянын белгилеринин бири мурунку жагымсыз окуяларга көңүл буруу. Мунун айынан адам азыркы учурдагы нерселерди көрбөгөндүктөн, бул кыска мөөнөттүү эс тутумдардын сакталышына таасир этет. Депрессия менен тыгыз байланышкан обочолонуу ошондой эле эс тутумга таасир этет. Гарварддын Ден соолук институтунун окумуштуулары 6 жылдан бери социалдык интеграция деңгээли жогору улгайган адамдарда эс тутумдун начарлашы жайыраак болгонун аныкташты. Мунун себеби белгисиз, бирок илимпоздор социалдык интеграция ой жүгүртүү процесстерин машыктырат деп эсептешет. Бул чыңдардагыдай эле мээ менен иштеш керек. Антпесе аларды жоготуп алуу коркунучу бар. Бирок үмүтүбүздү үзгөнгө чейин мээнин эс тутумун сактап калууга жардам берүүчү бир катар жолдору бар. Физикалык активдүүлүктү сактоо маанилүү. Мээге кан агымы жардам берет. Жакшы тамактаныңыз. Мээңиздин жакшы иштеши үчүн керектүү азык заттар керек. Акыры мээни машыктырууну унутпаңыз. Табышмактарды тапкыла. Мисалы, чет тилин үйрөнүү мээңиздин коопсуздугун сактоонун мыкты жолу. Кайрадан түз эфирге кайтып келели. Кыргызстан коммунисттер партиясынын жетекчиси, Жогорку Кеңештин 4 чакырылышынын депутаты Исхак Масалиев агабыз конокто. Исхакга кош келипсиз. Рахмат келип бергениңизге. Сизди дасыккан тажрыйбалуу саясатчы катары билебиз, тааныйбыз. Анан акыркы негизи эле Кыргызстанда азыркы учурда саясий айдыңда жаңылыктар өтө эле көп болуп атат.
аябай активдүү саясий жашоону жашап жатабыз. Бул кайсы бир деңгээлде Кыргызстандын ошо башынан өткөрө турчу окуялар болушу керек деп эсептейли дагы. Мына акыркысынан баштасак, мындан бир канча саат мурун өзүңүздүн социалдык баракчаңызда жана кийин айрым маалымат булактарында комтөр маселеси азыркы күндө күч абда талкууда турат. Анан ошо теңиз бөлтүрүк деп боюнча пикир айтып кеттиңиз. Данияр Усеновго окшоштурдум деп. Эми албетте сиз көп кызмат кылдыңыз. Анан бул салыштыруу кайдан келип атат? Себеп дегенде Данияр Усенов деген фамилияны укканда бизде дароо эле негативдүү мындай фон пайда болот. Жок, негативдүү эмес. Мен деле Кыргызстандын жаранымын. Мен деле Кыргызстан тезирээк оңолуп кетсин деген оюм бар да. Ошол эле комтор боюнча бир топ жылдар мурда сын пикирлерди айтып жүргөнбүз. Ал жетишпейт, бизге ала берген үлүш жетишпейт деп айтып жүргөнбүз. Андан азыр кече Жогорку Кеңештин жыйынын көрүп, комиссиянын маалыматын угуп, мен бир астан калдым да. Жетекчиси түпкү тамыр менен мурунку бийлик бар тең эле туура эмес кылды деген сөзгө кошулбайт элем. Чын айтканда, комтор проблемасы бул эски проблема. Башында келишим түзгөндө Кыргызстан гүлдөп кетет деп Аскар Акаевич президент болгондо убада берген болчу. Ошондо Абсамат Масалович биздин партиябыздын жетекчиси ал мезгилде айткан болчу, ал өзгөчө 100 жыл эсептеп туруп анан кийин ишке ашырышыбыз керек деп. Тилекке каршы ал коркунучтар ишке ашты да. 2008-2007 жылга чейин комтордон биз эч кандай пайда алган жокпуз. Алтын чыгарып аткан, сатылып аткан, бирок пайда көргөн жокпуз. Себеби келишим ошондо түзүлгөн болчу да. Анан ошондо 2008 жылы айрым депутаттар так ушундай мыйзамдын долбоорун алып келип, улутташтыруу боюнча долбоор алып келип карап баштаганда, комтордун жетекчиликтери менен макулдашып, төлөмдөр бир топ эсе көтөрүлүп кеткен болчу да. 2009 жылдан баштап жыл сайын комтор бизге $100 миллион төлөп аткан. Албетте, тапканы андан да көбүрөөк болгон, бирок кандай болсо деле нөлдөн караганда 100 миллион деген бул бир топ эле акча болгон да. Анан азыр убакыт өзгөрүп кетти. Жаңы саясий күчтөр бийликке келгенден кийин биз комторду кайтарып алабыз деген аракеттер жеке менин пикирим боюнча туура эле болуп атат. Кайтарып кандай бир чогуу мамлекетибизге көбүрөөк пайда берсе жакшы болмок эле да. Канчалык бул мыйзамдуу болду, канчалык так болду. Мына жанагы Ледник Давыдов Лысый боюнча биз 2017 жылы добуш берип атканда 7-8 эле киши каршы добуш берген да. Азыркы мисалы үчүн ошол комиссиянын башчысы макулдугун берген, көптөгөн кече депутаттар макул берген, алар да добушун берген болчу да. Ошондо бир топ маселе болгон. Бул экология кандай болот, экология жагына кичине кыссак деген сүйлөгөн депутаттар болчу эле да. Анда көңүл бурушкан жок. Балким ушул мезгилдеги жетекчилер эрки жетпедиби же каалоосу болбодубу. Азыр жаңы шайланган президент эркини көрсөтүп атат, аракет кылып атат. Негизи чын айтканда мага ушул аракет жагып атат. Бирок ошол учурда мен коркконум, чын айтканда Акылбек Жапаров деген жигитти мен абдан жакшы билем. Ал ушунча жылдан бери саясатта жүрөт. Өз убагында ушул комтордун тегерегинде болгон иш-чараларга аралашып тыгыз ошол мезгилдеги жетекчилерге жардам берип жүргөн. Тиги азыр тышкы башкаруучу деген кызмат ордун таап, Теңиз Бөлтүрүк деген кишини мен тааныбайт экенмин. Бирок бир нерсе мен бир аз коркуп атканым, ал Канада мамлекеттин жараны болуп туруп, Сентера Голдтун акционери болуп туруп, толугу менен биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргой алабы деген бир ой пайда болуп атат да. Ошондуктан эгерде биз Кыргызстандын бир жаранын ошо кызматка коюп, ошол киши жардам берсе, туура болмок деген ойдомун. Бирок кандай болсо да иш бүттү, мыйзам кабыл алынды, кече Жогорку Кеңеш токтомду кабыл алып, өкмөт жанагы тышкы башкаруучу деген кызматкерге ошол кишини көрсөтүп бекитип атат. Мен эмне деп айтат элем? Ушул кандай болсо деле мен канчалык сын пикир айтсам деле, башкаруу боюнча, кадр маселе боюнча, мыйзамдаштыруу, конституция өзгөртүү боюнча сын пикирим болсо деле, Жогорку Кеңешке канчалык сын пикирим болсо деле, бирок ушул комтор маселе боюнча аягына жеткенге мен каалайт элем да. Мен ойлоп атам, бул жерде өтө оор, өтө татаал маселе. Дүйнөдөгү өмүр бою алтын саткан бул кичинекей эле топ. Дүйнөнү дүңгүрөткөн ошо топ турат. Алар кыргыздарга алтын сатканга мүмкүнчүлүк береби, бербейби? Алар биздин мамлекетибизге кандай бир башка жагынан зыян келтиреби, келтирбейби деген коркунучтарды эске алышыбыз керек. Демек биз башка улуу экономикалык жагынан улуу мамлекеттер менен
экономикалык байланышыбызды бекемдетишибиз керек. Биринчи кезекте бул Россия менен Кытай менен. А биз болсо тилекке каршы жакын кошуна менен тил таба албагандан кийин мен коркконум бизге бир топ проблема болушу мүмкүн. Эгер элибиз ошого даяр болсо, өкмөт башчылары, мамлекет башчылары даяр болсо, анда ийгилик каалайт элем мен. Мисалы үчүн мен чимден кубанып атам, бул туура эле кадам. Аткарылышы бул башка кеп. Ошондуктан мен ошо коркконумду оюмду жазып чыгарып атам да. Бул жаман ой эмес, бул эскертүү катары айтып коеюн да, абайлагыла. Биздин тарыхыбызда Данияр Үсөнов деген аябай жакшы сүйлөгөн өкмөттүн жетекчиси болчу эле да. Анан укмуш жанагы программаларды түзүп берет эле. Муну мындай кылсак, тияктан акча алып келсек, тез бүтүп калат деген адамды тем эле ишендирип коет эле да. Кечээ ошол Теңиз Бөлтүрүк айткан сөздөрдө мен да ушундай байкадым. Оңой эле чечип коебуз деген сөзчү. Менимче оңой болбойт го. Бирок ошондой болсо да мен ийгилик каалайм да, биз аракет кылышыбыз керек. Баштагандан кийин аягына чейин жетиш керек. Сиз азыр өзүңүздүн мындай акыркы билдирүүлөрүңүздө мындай тажрыйбалуу жана көптү көргөн деп айтсак болот. Бир саясатчы катары мындай кээде фамилиардык дагы кайрылууларды өзүңүзгө уруксат берип атасыз. Мисалы иним деген сөздөрдү колдонуп же болбосо мындай бир жол көрсөтүүчү, бир агалык саясий форматты кармап жатасыз да. Бул чындыгында ошондойбу? Сиз учурдагы саясий окуяларга өзүңүздү кандай позицияда көрүп атасыз? Мен үчүн кызыктай да, агалык мамиле кылып көрсөтүп, мындай да болот да. Сөздү уккан кишиге айтыш керек. Уккусу келбеген кишиге 100 жолу айтсаң деле, ал өзүнү билет да. Экинчиден, жогорку даражада кызмат орду, айрыкча кресло, бир кандай бир адамда сапат пайда кылат да. Ал өзүн билемдикине сала баштайт. Мен өзүм баарыны билем. Мен адамды да дарылай алам, мен кумторду деле таба алам, мен чегараны да чечем, мен муну да кылам, баарын өзүм билем деп коет да. Ошондуктан мен пикиримди кандай болсо деле айтам, ачык эле айтам, жакпаса жагат, жакпайт, бирок укса угат да. Азырга чейин мен мындай байкаган жокмун. Бир гана нерсе айта алам. Бишкек шаары боюнча шайлоо болгондо шаардык кеңешке. Биздин жаш коммунисттерибиз абдан чоң ызы-чуу көтөрүп туруп, ачарчылыкка чейин барып, туура эмес, сатып алуу жолу менен болуп бүткөн шайлоо дегенден кийин мага жакканы президент пикирин айтып койду да. Жергиликтүү кеңештерге шайлоолор туура эмес жол менен өттү. Ошол пикирди күткөнсүп, шайлоо комиссиялар тез арада чечим чыгарып койду, жокко чыгарды. Эмне үчүн аны шайлоо комиссия өзү чече албады? Эмне үчүн ага сөзсүз президент мындай бир намек берип коюш керек деген. Ушул жерде биз баягы эле адаттан кете албайбыз да. Мен ойлоп атам, ушул биздин жетишпестиктер. Ошондуктан ага катары мен айтамын аны. Бирок кантип айтам, мен алар менен катташым жок болсо, аларга кирбесем, алар чакырбаса, мен ал жерде тааныш жок эч кандай. Бирок азыр жакшынакай силер менен отуруп сүйлөшүп атабыз. Социалдык тармак деген бул эфирде дүнүйөгө чыга турган жолдор болуп калды. Эгерде биз 30 жыл, 40 жыл мурда гезитке макала жазып туруп чыгарыш үчүн өтө татаал болсо, бүгүн көчөдө кетип баратып эле сотовый телефонго тартып дүнүйөгө чыгарса болот экен да. Ушундай техника ушундай болуп калыптыр. Ошондуктан ошону пайдаланып, мен мына 2 жылдан бери Facebook'та активдүү катышуучу блогер болбосом, анча-мынча 2-3 күндө бир пикиримди айтып атам да. Бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Бул эми турмушта ушундай да. Бирөө до конца барам десе, экинчиси анысын да атат. Бирөө болсо Садыр Жапаровду колдосо, экинчиси Мадымаровду колдойт, үчүнчүсү башка бирөөнү колдойт. Бул эми канчалык коомубуз эл көп болгондуктан пикир ар кандай болот да. Ошондуктан мен пикиримди гана айтам. Ал сөзсүз 100% туура деп чакырбайм. Ар бир өзү түшүнүк боюнча баа берет. Эгерде мыйзам кабыл алыш боюнча, конституцияны өзгөртүш боюнча, мамлекеттик түзүлүш маселелерди тартиптерди көрсөтө турган мыйзам боюнча менде анча-мынча түшүнүктөрүм бар деп эсептейм да. Ошондуктан мен жана конституциялык реформага жол жобосу туура эмес деп ачык айтып жүргөмүн. Андан тышкары мына жогорку кеңеште айтып кеттиңиз сиз. Жогорку кеңеш өткөн жылда 28 октябрда кабыл алган мыйзамда мындай жазып койгондо, биз өзүбүздүн мөөнөтүбүздү кийинки убакытка узартып койдук. Биз конституциялык реформаны бүтүрүшүбүз керек деп. Мейли конституциялык реформа бүттү, конституция ишине кирди. Демек алар тарап кетиш керек. Аз болгонсуп, алар экинчи беренесине так жазып койгон. Жогорку кеңешке шайлоо 2021 жылдын июндан кеч эмес дайындалыш керек деп. Демек, мына 11 күнүн ичинде
13 күннің ішінде шайлау даярдалыш керек да. Бұл өте мындай татал мәселе. Ошондуктан мына апрелге чейин ушул алар мыйзамдарды өзгөртүш керек болчу. Кандай шайлоо болот? Бул жанагы укуктук тупикке айланып баратат да. Эгерде бизде 90 депутат болсо, биз кантип шайлайбыз мурунку закон менен, мыйзам менен. Ошондуктан ушул нерселерди мен эскертип аткандай, биринчи мындай кичине 100 жыл эсептеп туруп, балким жогорку кеңештин жаңы курамын шайлап туруп, анан конституциялык реформаны айыгына чейин жеткире берсе болот да. Анда азыркыдай суроолор туулбайт эле да. Ошол багытта мен сөзсүз пикиримди айтамын. Эгерде кимге кызык болсо кулак салат, кызык эмес болсо сындайт же көңүл бурбайт да. Турмушта ушундай. Эгер мен жаңылышкан болсом мен оңдоп коюңуз, бирок сиз учурда дале ушу Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери кызматын аткарып келе жатасызбы? Кандай? Кыргызстан коммунисттер партиясынын жетекчилик лидерлик кызматын дагы утурлап келе жатасыз. Ошол 30 жыл ичинде биз өзүңүз менден да жакшы билесиз, коммунисттик тарыхтан кийин жаңы базар экономикасын куруп, мындай дүйнөгө коомчулугуна ачылуу жана демократиялык институттарды куруу аракеттерин көрдүк, анын жыйынтыктарын көрүп атабыз. Акыркы учурда ошо сиз өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, коммунисттер партиясынын жаш канаттары, жаш муундары, жаш өкүлдөрү өзүнүн мындай чоң активдүүлүгүн көрсөтүп, мындай саясий окуяларга катышып жатат да. Жалпысынан учурдагы ушул замандын жүрүшүндө коммунисттик партиянын, коммунисттик идеянын канчалык деңгээлде саясий тил менен айтканда мындай кашанын ичине алайын, тырнакчанын ичинде рентабелдүү деп айтсак болот. Кандай болот? Терең маселе да. Биз коммунисттик идея деп көп түшүнбөйт. Бул баары элдик, баары мамлекеттик болуш керек, баары мамлекет башкарат, менчик болбош керек деген ойдо экен да. Ал бир мезгилде болчу, ушу программабызда, уставыбызда, конституцияда так жазылган да. Жеке менчик болбош керек деп. Себеби ал жерде жеке менчик болгондо бир адамды кызматка алып иштетет деген сөз болчу. Ага каршы болчу эле коммунисттер. Эми турмуш өзгөрүлүп атат. Жыл өткөн сайын биз жанагы мурунку жазылган теорияда жазылган көптөгөн эрежелерди коомго жараша өзгөртүш керек. Мына биздин жакын кошунабыз Кытай эл республикасы. Алар өз учурунда 40 жыл мурда социализм өзгөчө социализм деп койгон, Кытай мүнөзү менен деп. Ошон менен бүгүнкү күндө булар мамлекетти башкарып атат коммунисттер. Негизги стратегиялык тармактарды башкарып атат коммунисттер, мамлекет башкарып атат. Бирок ошол эле мезгилде капитализм укмуш өнүгүп атат да. Анан ошого байланыштуу булар 100 жылдын ичинде тарыхында, анан 75 жылдан бери бийликте турат, 72 жылдан бери. Ошондон бери булар 300 миллион адамды жакырчылыктан чыгарышты, акыркы 40 жылдын ичинде. Ошондой эле Кытайда чыккан өндүрүлгөн продукциялар бүт дүйнөдө тарап кеткен. Кытайда жасалган тетиктер, автомобилдер бүт дүйнөгө тарап атат да. Демек бул мамлекет байып атат деген сөз. Мамлекетте мамлекеттик мүлк айрым саясатчылар айтып атпайбы, мамлекет эч качан ишканаларды башкара албайт, себеби ал башка жаман менеджер дейт. Мен дайыма айтып атам, андай эмес. Мамлекет дайындаган кызматкер башкара албайт бул адам. Ал эми мамлекет жаман деп айта албайбыз да биз. Кытайда жол куручу компания China Road деген бул мамлекеттик компания. Нефт иштеткен Sinopec деген компания мамлекеттик компания. China Mobile деген уюлдук телефондун компаниясы мамлекеттики. Иштетсе болот экен да, пайда тапса болот экен. Темир тартып болуш керек, ошол бизге жетпей атат. Мына сиз айтып кеттиңиз, коммунисттердин демократия көз карашы кандай деп атасыз. Мен азыр убакыт өткөн сайын да бир ойдо пайда болуп атат. Мен ойлоп атам, чыныгы коммунисттер ушу, чыныгы демократтар ушу коммунисттер болчу. Эстеп кетсек, 1991 жылы президенттик шайлоодо Аскар Акаев жыйынтыгына жеңип чыкканда, ошондо коммунист Абсамат Масалович уткузду деп коебуз. Эми ар кандай сөздөр жүрүп атат, туура эмес жол. Бирок кандай болсо деле 350 депутаттын арасында 345-и коммунист болчу эле. Бир замат көздөрү ачылып демократ болуп кетишкен. Мейли аллалардын аберинде калсын. Бирок ошондо Абсамат Масалович элди жыйнап тополон көтөргөн беле. Жок. Абсамат Масалович элди жүргүлө кылабыз деп чакырган беле. Жок, ал киши айткан. Раз ушунчалык демократиялык жол менен шайландым, мейли, ийгилик болсун, иштей берсин деп. Өзү кызматын тапшырып Москвага кеткен болчу. Ошол акыркы демократтар, коммунисттер деп койсок адашпайбыз. Эми мына бүгүн шарт өзгөрүп атат. Биз чыгарган урандар элге жыргалчылык,
ишкерлерге эркиндик, мамлекет адам жөнүндө тейлөөнү жүргүзүш керек, саламаттык сактоо бекер болуш керек, билим берүү бекер болуш керек, ушул пенсиялык камсыздоо болуш керек деп, татыктуу болуш керек деп. Ушул талаптар коммунисттердики бардык партиянын программасында жазылган. Демек Кыргызстанда өзгөчө бар. Бизде идеология боюнча карама-каршылык келген партиялар жок. Баарыбыз эле ушу коммунисттердин урандарды алып алабыз. Бирок желектер, бирөө көгүлтүр желекти алат, бирөө жашыл желекти алат, бирөө дагы башка желекти алат, ошо менен чыгышат да. Андан биздики экинчи өзгөчөлүк айырмасы бизде. Биз шайлоо болуп аткан жылда ошол партия түзүлүп атат да. Анан эртең шайлоо бүткөндөн кийин ал партия жок болуп калат да. Өтпөй калса андан бетер жок болуп калат да. Демек бизде Кыргызстанда бир сааналуу эле партиялар, биздин идеологиябыз бар, биздин көз карашыбыз бар деген ушундай акыбалдабыз да. Ал эми 300гө жакын партия, бул канча саясатчы болсо, адам депутат боло койсо, эртеси күнү мен сөзсүз партия түзүшүм керек деп өзүн лидер кылып шайлап, тууган уруктары менен курчанып отурат да. Бизде андай эмес. Мисалы үчүн азыр сиз жаштарды айтып кеттиңиз. Акыркы жылдары бизде жаш канаатыбыз активдүү иштеп калды. Айрым учурда катуураак айтышат, катуураак сүйлөшөт, бирок кандай болсо да алардын көз карашы менен сүйүндүрөт да. Ойлоп атам биздин партиябыздын келечеги бар. Эми канчалык деңгээлде эмне үчүн биз парламентте жокпуз, башка жерде жокпуз? Капитализмдин эң жаман нерсеси бар. Акыркы айрыкча 2 шайлоо биздин шайлоочубуздун мүнөзүн өзгөртүп таштадык. Жанагы кассаларды ачып туруп, акча менен биз элибизде буруп жүрдүк да. Эгерде 2000-жылы, 1995-жылы, 2005-жылга чейин бир мандаттуу округдардан Абсамат Масалиевич, Өмүрбек Текебаев, Дооронбек Садырбаев, Адахан Мадумаров, Арслан Малиев бул жакта ушундай инсандар шайланган болсо, бүгүн добуш бергенден кийин эртең жогорку кеңеш келгенде баары таң калып калат. Бул ким, каяктан келди? Мен буга добуш берген жокмун деп. Сен ушул партияга добуш бердиң. Ал партиянын ичинде ушул киши бар экен да. Базарком болобу, тиги ишкер болобу, анын үнүндө чыгып жок болчу да. Анан ушуга карата алар томпоюп отуруп, кнопканы ким келсе да аларга кызмат кылып баса берет да. Парламент андай болбош керек да. Парламентте ушул шайлаган элдин өкүлдөрү туруш керек. Ошондуктан мен ойлоп атам, биз шайлоо жолдорун али бери жол табыла элек да. Рахмат ага, сизди кетире турабыз. Бизде жарнамалык блок болсун. Андан соң учурдагы ар кандай саясий бир жана социалдык маселелер боюнча пикириңизди билип алалык. Исак Масалиев, Кыргызстан коммунисттер партиясынын жетекчиси бизде конокто. Бизден алыстабыңыздар. Жарнама. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Исак Масалиев менен болгон маекти уланталым. Жалпысынан айтканда кум төрү маселесин өзүңүз айттыңыз. 30 жылдык тарыхы бар. Кээдилер айтат, кум төрдүн күнү бүткүчөктү, канча ажоонун, канча бийликтин күнү бүттү дейт да. Демек, ошол Центера компаниясы акыркы жаңылыктардын эсебинен Кыргыз алтын, билесиздер, биздин атыбыздан ошол алтын менен иштеген Кыргыз алтын компаниясынын акцияларын алып коюптур деген жаңылык келип отурат да. Ошол боюнча кандай комментарий берип атасыңыз? Күрөш башталды. Биз аларды кетирип тышкы башкарууга киргизгенден кийин алар ошого ылайыктуу кадамдар жасайт да. Эми акцияларды Кыргызстанда эмес да, ал акция биржада да. Алар каалагандай акция менен иш кыла берет да. Бул жерде эми өкмөттүн кишилери билген болуш керек ушундай кадам болот депчи. Мен кайталап коеюн, бул өтө татаал иш болот да. Ошондуктан дагы бир нерсе мен айткым келип атат. Биз политэкономия окуганда жана капитализм мүнөздөмө бергенде ошол жерде биржа деген түшүнүк бар да. Ал жерде бирөөнүн акциялары көтөрүлөт, төмөндөйт. Анан ошону айрым адамдар сатып алып кийин сатат, ошо менен байып кетет да. Мен билишим боюнча акцияны түшүрүп туруп сатып алып, анан көтөрүп туруп сатканда пайда тапканда мүмкүнчүлүк бар. Мен ошондон коркуп атам да. Биз азыр ушуну көтөрүп туруп, алардын акциялары төмөндөп кетет. Анан бир аз убакыттан кийин биз билбей калабыз кайсы кыргыз ээ болуп калат да. Ал болуп калышы мүмкүн. Анан бул кумтөрдөн бул али бери башталышы. Кандай десек деле алар 600 миллион долларга жакын сарптап иштетип, жыл сайын 2 миллиард долларга жакын акча таап атса, анан ушул тамак ашын жулуп алсак, албетте алар каршы күрөш жүргүзөт да, күтүш керек да, бул башталышы эле. Ал акция деген бүгүнкү күндө анчалык чоң мааниси жок. Биринчи кезекте биз жанагы экология боюнча сотторду бекемдетип, жогорку соттон бекитип,
Анан эл аралык сотторго даяр болуш керек да. Себеби келишимде ушундай жазылып калган. Биздин чырларыбызда эл аралык сот караш керек. Канададагы жанагы Торонто шаарында деме деген бир сот карайт экен да. Алар сөзсүз токтойт. Бирок жана деңиз бөлтүрүк айтты го, биз толабыз, коркмоңдар депчи. Ишениш керек. Башка жол жок. Эң негизги мындай Кыргызстандын колундагы бир мындай көзүр дейт го. Биздин көзүрүбүз көзүр деген жанагы экоцид маселеси болуп, ал экология маселеси болуп атат да. Бул чындап айтканда дүйнөдө эң биринчи маселе ошол болуп атат, экология. Биздин мөңгүлөр суу берет. Ал сууду бүт Кыргызстан гана эмес, Орто Азия мамлекеттери ичет да. Ошондуктан эгерде ошо мөңгүлөрдүн үстүнө жана калдыктарды таштаган болсо, ал өзгөрүп кетет да. Бул эми бизге себеп болгондуктан мен кошулат элем. Эгерде ушул мөңгүлөргө жанагындай шалакылык мамиле кылып туруп, ошонун үстүнө калдыктарды таштаса, анда биз үчүн көздөр болот. Бирок алтындын тагдыры башкачараак. Алтын деген бул дүйнөнү кармап атканда, байлыкты кармап аткан бул алтын бүт дүйнөдө эквивалент болуп эсептелет. Ошондуктан алтынды оңой менен алар сатып жүргөн, сатып алган компаниялар оңой менен беришпейт. Биз Кыргызстанда бардык сотторду утабыз. Ал эми эл аралык сотто кантип утабыз, мен аны билбейм да. Бирок ошол жерде жанагы тиги бөлтүрүк жана Жапаров айтышты го. Биз дейт, билебиз, 2-3 компанияны алдык, алар эл аралык сотторду утушка алып барат дейт. Биз өкмөт бизге 25 миллион доллар берсе, ошонун ичинде биз гонорар төлөп берип утабыз деп атат. Эми ал убада болуп атат да, ниет болуп атат. Ишке ашса кана. Бирок 2 миллиард доллар таап аткан жерде 25 миллион менен чечилеби, тагдыр чечилбейби? Бул кыйын маселе. Бирок утсун деген менде каалоом бар да, утса жакшы болот эле. Анан экинчиден, мындан ары Кыргызстанда бир топ ишкерлер ойлонуп калышты. Себеби эгерде кумтөр биздин ички дун процессуга таасир көрсөткөн, биздин бюджетке таасир көрсөткөн, ай сайын, жыл сайын 6 миллиард сом төлөгөн компания ушунчалык барса, анда биз менен эмне болот экен деген коркуп калышты. Анда эртең жер үй маселеси болуп калат. Жер үй маселеси мамлекетке канча пайда берет экен? Бирок ал жерде инвестор Россиядан болуп атат. Анан эгерде биз жок, орустардыкыны биз макулдуу иштей берсин, тиги канадалык иштетпесек деген ушундай аркандай биз күтпөгөн чырдаша турган себеп болуп калышы мүмкүн. Тошто кумтор сопротивление кылат, аны күтүш керек болчу да. Күрөшкө барганда билиш керек да, сен менен бетине ага турган күрөшкө чыккан ал деле жөнөкөй киши эмес да. Ал деле белге туш келип калса, учурта койот, аз болбойт да. Ушул түзүлгөн кырдаалда биз жалпыбыз эле ачык сөз бийликтин ушундай эриктүүлүгүн, ушул маселени аягына чейин чечүүдөгү иш-аракеттерин толугу менен колдойбуз. Демек, каалоосу, ниети бар. Ооба. Күчү жетеби деген маселе, ачык айтканда, күчү жетеби мен аны айта албайм да. Эгерде бизде союзниктер бекем болсо, чыгышы мүмкүн. Кандай десек деле биз Кыргызстан 2 миллиард мамлекет бюджет менен жыл сайын лаз да. Биз чоң, ири трансконтинентальный корпорациялар менен биз күрөшкөнгө өтө оор болот да. Алардын акчалары бар, алардын өзүнүн өкмөттөрү бар, жери бар, ээси бар да. Жана акционерлердин арасында карап көрүшкө ким бар экен ал жерде. Мен ойлоп атам, Кыргызстандын анча-мынча жарандарда болуп калышы мүмкүн алар. Ошондуктан кандай болот мен алдын ала айта албайм, бирок аракет башталды, уже бул жерде туура эмес деп айта албайсыз. Алга кетиш керек да. Эми ушул болуп аткан окуялардын фонунда Кыргызстан инвесторлорго, сырттан келген инвесторлорго кандай көрүнүп атат, көзүнө кандай көрүнүп атабыз биз? Бир аз коркунуч пайда болот инвесторлорго, сөзсүз. Мисалы үчүн Кытайдан келген, Россиядан келген, Казакстандан келген инвесторлорго бир аз ойлонуп калышат алар. Эгер башында булар жанагы тиги же бул кенди иштетүүгө лицензия алып туруп баштагандар, алар ойлонуп калат, балким биз деле ушул мезгилде кичине ката кетиргенбиз, ошо катанын негизинде бизден тартып алышы мүмкүн деген коркунуч пайда болот да. Мен билишим боюнча бирде кенди иштетүү ишкана чырсыз болгон эмес башынан бери. Талды булакты айтабызбы, жер үйдү айтабызбы, башканы айтабыз, баары тең чыр менен болчу. Эмек ар бирөөнүкү жана коркунучтар бар да. Алар сөзсүз ойлонуп калат да, кандай болот. Ал жерде эки жол бар. Же алдын ала чуркап барып, чоңдорго барып кызмат кылып,
мен жардам берем сизге, болду, айтканыңызга тарам деп ошо мени токтотот, же каталарды оңдош керек, же үчүнчү жыйыштырып кетет да, болду, башка жол жок да. Ошондуктан алар кичине толкунданат. Кыргызстанда иштеп аткан чет өлкөнүн ишкерлер бир топ ойлонуп калды, бул турган ишти күтүш керек деп. Андан канчалык бул бюджетке таасир берет, салыкка канча таасир берет, али бери айтыш кыйын, күздө билинет да. Сиз жалпысынан ошол учурда Кыргызстанда болуп аткан саясий окуяларга, саясий көрүнүштөргө кандай саясий баа бересиз? Азыр учурда бийликке кимдер келди? Кандай атасак болот аларды? Ар кайсы булактарды окусаң, ушундай ахлакратиялык бийлик келип калды дегенге чейин дагы пикирлерди угуп атабыз да. Сиз учурдагы саясий режимге кандай саясий баа бересиз? 10 январда дош берүү болду. Кандай болсо да президент шайланды да. 10 январга чейин баары мыйзамсыз болчу. Убакыт жогорку кеңештин ишмердүүлүгү да мыйзамсыз, ал премьерди бекиткен да мыйзамсыз. Анан ал президент бир ай президент боло коюп, анча-мынча дайындоолук кылып кайра тапшырып, баары мыйзамсыз болгон. Конституциялык реформа мыйзамсыз өткөн. Бирок ал деле өткөндөн кийин уже айла жок, биз ушу конституция менен жашап атабыз да. Ал мыйзамсыз бүгүн эмес, 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин бир таасир чыгып калышы мүмкүн да. Эч ким ойлобосун, мен түбөлүккө келдим депчи. Кандай кабыл алса ошондой жокко чыгарылып кетет. Кандай шайланса ошондой кетет. Ошондуктан эгерде ушуну оңдош үчүн бир гана жолу бар. Таза иштеп, калп сүйлөбөй, агасын пикир айтканда провокатор деп бакырбай, тескеринче келгилер чогуу курабыз деп ушу өзүнүн атаандаштарын чакырыш керек да. Түрмөдө камакта отурган саясий куугунтукка байланышканда баарын бошотуш керек да. Октябрь окуядагы күнөөлөп аткандарды баарын бошотуш керек. Себеби октябрь окуяда азыркы президент өзү бийликке келген. Демек ал жерде башаламан болгон эмес да. Башаламан деп аны ким ишти козгой алат эле. Эгерде Сооронбай Жээнбеков ордуна калса, анда ушул башаламандык менен иш козгоп жоопко тартса түшүнүктүү болот эле. Ал эми бийлик алмашкандан кийин ал башаламандык революция болуп кетти да. Ошондуктан эгерде ушундай саясий кадамдарга барса, бизде коомчулугубузда бир аз мындай кыжырланган азайып кетет да. Экинчиден, тышкы саясат боюнча бир аз абайлаш керек. Алдын ала болочок иштерди айтпаш керек да. Мисалы үчүн жана чегара боюнча, Өзбекстан, Тажикстан боюнча боло элек, келишимге түзө элек нерсени алдын ала айтпаш керек да. Себеби кандай реакцияны берет? Өзбек мамлекет бар, тажик мамлекет бар, казак мамлекет бар, алардын ичинде эл жашайт. Ал эл бийликке ар кандай көз карашы, бирөөсү мактаса, бирөөсү тактайт. Анан биз эгерде биздин чиновниктер туура эмес сүйлөп койсо, кандай таасир берет? Же биздин командующий барып аскер учение өткөрүп атса, ал деле башкача кабыл алынат. Ошондуктан биз бир аз мындай тышкы саясат боюнча этият болсок жакшы болот эле. Ал эми ички саясатта мага жакпаган мына кече жакында митинг өттүгө, түшүнүксүз митинг болду. Түшүнүксүз. Жакшынакай жигиттер томпойгон, чуңдуу мындай жигиттер жилеттерди кийип алып, эмне чыкты мен түшүнбөдүм. Садырга тийбегиле деген уран менен чыктыбы? Анда эле байкалган жок. Садыр Жапаровду колдойлу деген айтылды. Бирок муну борбордук аянтта чыгып туруп, марш кылып туруп, бул эмне болду? Демонстрация болду, күчүн көрсөттү. Бирөө былк этсе ушулар чыгат деп айтты. Мен балким ушундай түшүндүм. Ошондо ушул нерселерди барбаш керек. Бул тескеринче мамиле кылат да. Анан баарын эле ошо тупой дундук деп эсептебеш керек да. Өзүңдү канчалык акылдуу эсептесең, андан да акылдуу. Кээ бир учурда жөнөкөй адамдар миң эсе көрөп билет да. Мына чегара боюнча, ошо Баткен Лейлекте жашап аткан жарандарыбыз бул жерде отурган чиновниктерге караганда бир топ жакшы акыбалды билет да. Ал эми жанагы тарыхый келишимдерди, чегара кайерден өтөт, кандай өтөт, ал балким ушу айылдыктар билбей калышы мүмкүн. Ушул тирешеге жеткирбей туруп, ошол жерде иштеген губернаторуң баш болуп, акимиң төш болуп, баары түшүндүрүп, элибизди кармап турушубуз керек. Чегара такталмайынча бул чырлар боло берет да. Ошондуктан биз ага барышыбыз керек, бирок ошол мезгилде биз өзүбүздүн жерибизди чырсыз бизге тийиштүү жерлерди биз бербешибиз керек да. Кечегиде катары менен жаңылык чыкты, ошол Орусиян президенти Путин мырза менен Рахмон мырза, Тажикстан президенти, ошол Тажикстандын баягы асман коопсуздук ПВО системаларын күчтөнтүү жана ошол системалар боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүптүр. Бүгүн болсо мына кабар чыкты, 24
4 май жаңылышпасам Сочиде Жапаров мырза менен президент мырзабыз менен Путин менен жолугушуусу болот депчи. Сиз дагы көп учурда баягы саясий жолуңузда эл аралык делегациялар катышып келгенсиз. Бул мамилелер, иш ара сүйлөшүүлөр кандай болот экенин сиз жакшы билетирсиз. Кандай сүйлөшүүлөр болот деп ойлоп жатасыз? Во-первых, мен катышпайм да, ким чакырат мени. Жок, буга чейин катышып жүргөн. Иә. Буга чейин катышып жүргөн түшүнүгүңүз бар дейм да. Негизинде сиз анализ жүргүзөсүз да. Эми сиз айткан татаал маселе да, муну мындай бир сөз менен айта албайсың да. Эми чындык бир болуш керек. Бирок чындык эки тараптуу болот да. Алар өзүнүн көз карашын айтат, биз өзүбүздүн көз карашыбыз. Андан кийин бирдикке келиш керек. Бул жанагы өкмөт аралык комиссия бар. Ошол акырын иштеп туруп, чырын чыгарбай, сөздүн чыгарбай, алдын ала чыгарбаш керек да. Ошондуктан биз ушул маселеден биз күйүп атабыз да. Бир аз алдын ала чыгарып коебуз да. Анан азыр түшүнбөстүк болуп атат. Мисалы үчүн менин туугандарым бул кечеги окуя эмес, бул вторжение болгон да. Аскер күч менен, аскер куралдар менен биздин тынч жашаган жарандардын башына бомбалар түштү да. Өтө чоң окуюшту. Жакында мен Хемингуэй деген бир жазуучу бар менен. Анан кийин ошол жерде Курал кош деген бир китебин окудум. Ал жерде бир сөз жакты да мага. Мага койсо дейт. Ушул согушка алып барган, согуштан пайда тапкан барын тең мен атып таштайт элем дейт да. Керек болсо өзүм куралды кармай турам дейт. Бул биринчи дүйнөлүк согуш жөнүндө айтып атат. Ошол негизги герой айтып атат да. Демек согуш деген бул пайда экен да бирөөгө. Бирөө ал жерден пайда табат, акчалай пайда табат. Бирөө орден медаль алат, үчүнчүсү атын чыгарат, төртүнчүсү дагы бирдеме чыгарат. Ошону дайыма эске алып жүрүшүбүз керек. Орто жерде азабы тарткан, ушул Аксайда жашаган, Максатта жашаган, ошол жерде жашаган жарандар болуп атат да. Алар көбүн түшүнбөйт, билбейт. Анан эртеси күнү бир чоң келсе эле кол чаапай, азамат чечип бер дейт. Андай болбойт. Биз качан гана делимитация процесси бүткөндөн кийин, анан демаркация бүткөндөн кийин ошондо чечилди деп койсок болот. Ага чейин мен 100 жолу айттым, дагы бир кайталап коем. Өкмөт жагынан иш кылса болот эле. Эгерде өкмөт ушу чек ара аймактарга, айылдарга жок дегенде экономикалык жагынан шарт түзүп берсе, ошол жерге беспроцентный көп жылдык ссудаларды берсе үй салганга, ошол жерде ишканага таптакыр баарына бошоткон ссудаларды берип койсо, эмне элибиз кичине тиричилик кылып туруп алаксып кетмек да. Эгерде жумушу жок болсо, анын балдары мектеп бүтүп туруп Москвага кетип атса, албетте ал ушул кемчилигини кыжырып бирөөгө чыгарат да. Чын айтканда ошол жерде жайгашкан эл тиричилиги Тажикстан менен биз алардан бирдеме алабыз, аларга бирдеме сатабыз деп. Анан чыр болгондо бири-бирибизге каршы болуп кеттик да. Бул эң жаман нерсе. Баягы өрттөтүш оңой, өчүрүш кыйын да. Азыр баары генералдар сүйлөштү, токтоттук деп. Бирок ошол жерде жашаган жарандардын ичинде жүрөктөр кайнап атат да. Ал тынчыган эмес. Анын үчүн бир гана жолу бар. Биз ошол жерде жашаган жарандарыбызга келечекти түзүп беришибиз керек. Коркпой жаша, коркпой иште. Сени өкмөт кыйнабайт, налог төлөбөйсүң, үйүңө коркпо, бирок үйүңдү сата албайсың эч кимге. Айрым биздин туугандарым ошо кошташ мамлекеттин жарандарга саткан да. Ооба. Үйүңдү сатсаң өкмөткө саткан. Алматыга алыска барбайлы. Алматыда Храпунов деген мэр болгондо, орустар Россияга кетип атканда, үйлөрүнү биринчи кезекте мэрия сатып алган да. Алар айтты, мен сатып алам, базар баасы менен. Анан аукционго чыгарып, пожалуйста, ким көбүрөөк төлөсө, ошондо баарын кызыкчылык коргогон. Мэрия өзүнүн үлүшүн алат эле, саткан киши ыраазы болот эле, баары таза болот эле да. Эгерде биз андай кылбасак, ошол жерде жашаган жарандарыбыз, балдарыбыз, могу балдарыбыз чоңоюп туруп, иши жок. Дагы ушу чырга барат да. Тескеринче, андан тышкары деле биз тажик өкмөтү менен бир гана сүйлөшүш болуш керек болчу. Чек ара такталмайынча, ушу буферный зоналарда келгиле чогуу бир иш кылалы. Балким бир ишкана болсо, эки жагына жумуш берсе жаманбы? Ошондой жолдорду издеш керек. Бул оңой эмес. 100 жолу сүйлөш керек. Бир да өкмөт андай кылган эмес да. Губернаторлор барганда чай ичишет, министрлер барганда чай ичишет, президент барганда кучакташат. Ошол жердеги жашап аткан эл өзүнүн турмушу менен жашап атат. Эң көп жоготуу ушул элден болуп атат. Бул трагедия. Трагедия алып барган жигиттерибиз жооп бериш керек. Бүгүн болбосо эртең жооп берет да. Буга чейинки суроом негизги Путин менен Жапаровдун жолугушуу тууралуу болду да, сиз уктуңуз, Жалпысынан сиздин оюңузда ошол
каалайбызбы, каалабайбызбы, Кыргызстандын бир чоң агасы бар деп айтылып атпайбы? Кремль менен Бишкектин учурдагы Бишкекке болгон мамилеси кандай деп ойлойсуз? Кремльдин учурдагы расмий Бишкекке болгон мамилеси кандай? Мен катнашкан жокмун, бирок мына кылып аткан иштери, сигнал катары кылып аткан иштерин жасалып аткан ошо маалымат. Россиядан акыркы 6 айда мен мындай көлөмдүү жардам сезген жокмун. Бир гана жана пандемияга каршы дары-дармек боюнча жардам берип атат, анан айрым майда чүйгөн маселе боюнча. Мындай Баки учурундагыдай жүздөгөн миллиондогон сөз болгон жок. Атамбаев учурунда көптөгөн миллиондогон жардам мен сезер экен. Балким алдында болот. Бирок ага чейин кандай бир жолугуп сүйлөшүш керек. Бул каалайбызбы, эки президенттин мамилесине чоң таасир берет. Эгерде эки президент тил табышып бири-бирин түшүнсө, ошондо жардам болот. Россияда президент башкарат. Бизде президент башкарат деп конституция жазылган. Чындыгында ал пока башкара элек. Бизде бир аз башкачараак. Ошондуктан эгерде мына майда барып келсе, Садыр Жапаров Путин менен жолугуп тил табышса, анда болот деп ойлосок. Андан анча-мынча бизде патриоттор эмне орустардан коркобуз, кереги жок деген сөзгө кошулбайт элем. Биз канча ушул жерде чырылдашып отурсак, орустар менен дос болуп эле түрктөргө баралы деп, же башкаларга баралы деп туура эмес. 1 миллион калкыбыз бизден сурабай Россияны тандады. Эгерде биз Кремль менен бир аз мындай болуп калсак, карама-каршы, анда алар айла жок, ушу миллион калк айтат да кеткиле үйүңөргө. Алар үйгө келгенде эмне болот, аны оңойло табышты. Эмне болот? Бул чыр чыгат да. Сиз өзүңөр жумуш бере албасаңар, биз аяка барып көчө шыпырып тиричил кылып атсак, сиз бизди кууп аласыңар, кандай болот анда? Ошондуктан мен ойлоп атам, бизде тарыхый бүгүнкү акыбалга жараша биз мына улуу Россия менен, улуу Кытай менен тил табышыбыз керек. Жамандаштык токтотуш керек. Орусунду, Кытайгында ар кандай сөздөрдү айтып атабыз. Бул каалайбыз, бул геополитикада биз кичинекей саны боюнча, экономикалык күч боюнча кичинекей болгондуктан биз чоң мамлекет менен достошдукка барышыбыз керек да. Деген пикирин билдирет Кыргызстан Коммунисттер партиясынын төрагасы, саясатчы Исхак Масалиев. Рахмат айталы сизге агай. Денсаулыктуу болуңуз. Учурдагы сиз жогоруда ошо сөздүн башына айтып кеткендей, социалдык желеге тез-тезден чыгып, өзүңүздүн позицияңыз айрым бирөөгө жакса дагы, жакпаса дагы билдирип туруңуз. Сизди окуп туралы. Жана кийинки жолукканыбызга дагы бир жакшы себептер көбүрөөк болсун, ийгиликтер болсун биз өлкөбүздө. Ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстанда бизнес тармагы учурдагы биздин мамлекеттик бюджеттин чоң пайызын толтурат деп мына жогоруда Татүрбе Эргешбаева пайыздык деңгээлинде айтып кетти, 80%га чейин деп. Ал эми эмнеге бизнесте конкуренттер бири-бирине алыс эмес, тескерисинче жакын жайгашат? Эмнеге конкуренттер бири-бирине жанаша кеткенди каалашат? Ушул тууралуу бизден бир талдоо сюжети болсун, чогуу көрөлү. Андан соң бизде конокто бизнес акыйкатчы жана котормочусу менен биргеликте болот. Бизден алыстабаңыздар. Эмне үчүн май коюучу жайлар дайыма жакын жайгашышкан? Эмне үчүн кээде бир нече чакырым аралыкта кафе издеп, андан кийин бир эле учурда үчөөнү таба алсаң болот? Эмне үчүн дүкөндөр, авто оңдоо же ресторандар ар дайым топтордо турушат? Алар бүт аймакта бирдей бөлүштүрүлгөн. Бизнести жайгаштырууга таасир этүүчү бир нече фактор бар. Компаниялар эмне үчүн катарлаш жайгашкандыгын сызыктуу Дубал шаардын модели түшүнүгү менен оңой эле түшүндүрсө болот. Пляжда балмуздак сатуучу дүкөндү элестетип көрүңүз. Пляж 1 километрге созулат жана сизде атандаштык жок. Максималдуу өнүмдү сатуу үчүн дүкөн кайсы жерде туруш керек? Ортодо. Жээкке чейин жарым чакырым алыс жашагандар үчүн өтө алыс болушу мүмкүн. Бирок сиз эң көп адамдардын санын жээктин ортосунан камсыздай аласыз. Бир күнү сиз жумушка чыксаңыз, бөлөңүз Тед жээкте балмуздак сатуучу дүкөн ачыптыр. Эми сиз пляжды 2,5 бөлүүгө макул болдуңуз. Ошентип сатып алуучулар өтө эле алыс барышпайт. Сиз пляждын ортосунан борбордон жарым чакырым алыстыкта, түштүктө өз аймагыңыздын так ортосунда дүкөндү орноттуңуз. Тед өз дүкөнүн борбордон жарым чакырым алыстыкта, түндүктө өз аймагынын ортосунда орнотот. Ушул келишим менен түштүктөгү бардык кардарлар сизден балмуздак сатып алышат. Түндүктөгү бардык адамдар Тедден сатып алышат.
Силердин ортоңордогу адамдардын 50% жакыныраак сатуучуга барышат. Кардарлар эч ким жарым көп басышпайт. Ар бир сатуучу эс алуучулардын жарымына балмуздак сатат. Оюн илимпоздору муну социалдык жактан оптималдуу чечим деп эсептешет. Анткени ар бир кардар балмуздак сатуучу жайга жетүү үчүн өтүшү керек болгон кадамдардын максималдуу санын кыскартат. Эртеси жумушка келсеңиз, эми Тетти пляждын ортосунда дүкөнүн орнотуп коюптур. Борборуңуздан жарым чакырым түштүктө эски жериңизге кайтып барсаңыз, түштүктөгү сатып алуучулардын 25%-ын камсыздай аласыз. Ал эми Тетке жогорудагы сатып алуучулар келишет. Бирок эми адамдардын 25%-ы эки дүкөндүн ортосунан тандап алышат. Үчүнчү күнү түштүктөгү эс алуучулардын 70%-на балмуздак сатам деп үмүттөнүп, сиз жеке эрте келип, дүкөндү так ортого орнотосуз. Бөлөңүзгө ал жактагы түндүк сатып алуучулардын 25%-ын калтырасыз. Тет келип сиздин түштүгүңүздө отурат. Ошентип бүт түштүктү сизден алып, сизге түндүктөгү бир аз кардарларды калтырат. Бөлөңүздөн түштүккө карай 10 кадам жыласыз. Тыныгуу учурунда бөлөңүз сизден түштүккө карай 10 кадам жылып, дагы бир жээктин эң алыс жагындагы кардарларды алат. Экөөңөр тең мезгил менен түштүккө балмуздак сатып алуучулардын көпчүлүгүнө карай жылып, экөөңөр тең жээктин ортосунда туруп каласыңар. Эми ар бириңер балмуздак издеген эс алуучулардын 50%-ын тейлейт. Сиз жана сиздин атаандаш бөлөңүз Нэш тең салмактуулугу деп аталган чекке жетесиңер. Бул чекте эч кимиңер азыркы абалыңызды өзгөртүп, позицияңызды жакшырта албайсыңар. Пляждын ортосунан жарым чакырым алыстыкта болгон сиздин баштапкы стратегияңыз эч кандай тең салмактуулукту жок болгондуктан иштеген жок. Балмуздак сатуу үчүн экөөңөр дүкөндөрдү жакын жайгаштырсаңыз болот. Анда азыркы кардарларыңызды жоготуп алуу коркунучу менен дүкөндү алыскы сатып алуучуларга жылдыргыңыз келбейт. Башка жагынан алганда сиздин чечим социалдык жактан оптималдуу эмес. Анткени жээктин эки жагындагы сатып алуучулар каалаган балмуздакка жетүү үчүн алыс басышы керек. Чоң көчөлөрдөгү бардык ресторандар, кийим дүкөндөр жана уюлдук телефон күркөлөрү жөнүндө ойлонуңуз. Балким кардарлар үчүн ар бир аймакта же блокто биздин кызмат көрсөтүү ыңгайлуураак болмок. Бирок андай ишканалар агрессивдүү атаандаштыкка дуушар болушмак. Чыныгы дүйнөдө кардарлар бир нече багыттан келишет. Жана өнүмдөрүн жагымдуу кылып, же бааларды төмөндөтүп, бизнес-маркетинг стратегиялары менен атаандаша алат. Бирок эң негизгиси компаниялар атаандаштарына мүмкүн болушунча жакыныраак жайгашканды аракет кылышат. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Учурда Кыргызстанда жаңы бийлик, жаңы саясий багыт, жаңы саясий окуялар өтө бир чагылгандай тездик менен өрүп жаткан учурда биз ошо менен катар бизнес өзүн учурда Кыргызстанда кандай сезип жатат, анын дене табы кандай, анын учурдагы окуяларга берип жаткан баасы жана өзүнүн дегеле бизнес кандай сезип жатат. Эгер кимде ким буга чейин билбеген болсо, бизде Кыргызстанда ошол бизнес омбудсмен, башкача бизнес акыйкатчы институту өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Кечээки жылы, тагыраак жаңылышпасам 19-жылы Улуу Британиянын Кыргызстандагы мурдагы элчиси Робин Орд-Смит мырза дал ошол институтту жетектеп келет. Анда мен сенен таанышып кетейин. Кыргызстандагы бизнес акыйкатчы Робин Орд-Смит мырза жана жаныбызда котормочу Каныбек Байзаков. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. We're very glad to see you. Thank you very much. Саламатсызбы. Орд-Смит, саламатчылык. Акыркы жаңылыктардан баштасак. Акыркы сиздин коомчулукка жана массалык маалымат каражаттарына берген билдирүүңүз кумтөр маселеси боюнча болду. Сиздин пикириңизде рынокто иштеп жаткан компаниялар, учурдагы жана келечектеги инвесторлор ошол абалдын курчуп кетишинен жана андан аркы өнүгүшүнө бир аз кооптонуларды сезип жатат деген билдирүүңүздү айтып кеттиңиз. Ошонун ачыктамасын айтып кете алабы, Робин Орд-Смит мырза? Could you elaborate on your statement about the worries of international businesses regarding the situation with Kumto? Yeah, sure. Well, I think the first thing to say about firstly, thank you very much indeed for inviting me this evening. It's always a pleasure to come in and speak to TV1. Welcome. Биринчиден мени студияңарга чакырганыңар үчүн чоң рахмат. Силерге келип маек куруу мен үчүн дайыма чоң рахат. Биз үчүн дагы чоң рахмат көргөнгө.
With regard to the recent events around Kumtor, culminating in the decisions yesterday, I think my overwhelming feeling of it is one of sadness that the two sides could not come together and reach agreement over what are clearly serious difficulties and differences. Эми болсо Kumtorго байланыштуу түзүлгөн абал боюнча айтсам, анын кечээги кабыл алынган чечимдер боюнча менде эң негизги сезим азыр биринчи кезекте турган сезим бул көңүл ооруу болуп турат, же капалануу. Эмне себептен? Себеби эки тарап бири-бири менен макулдашууга, сүйлөшүүлөр аркылуу жетише алган жок. And the reason I'm saddened is that, to be absolutely honest, I don't think there are any winners with where we are now. I don't think Kumtor is winning. I don't think Centera wins. I fear for what it means for the Kyrgyz Republic as well. And that's why a negotiated settlement, even at this late stage, would still be preferable to going through the whole international arbitration process, in my view. Эгер чынын айтсам, бул абалда азыр эч бир жеңүүчү тарап жок. Мен ойлобойм Kumtor жеңди, же Centera жеңди, же кандайдыр Кыргыз Республикасы үчүн кандайдыр пайда болду деп бул абалдан. Ошондуктан дагы деле мен ишенем, кеч болу азыр кичине убакыт өткөрүлүп кетсе дагы, бирок дагы деле сүйлөшүүлөр аркылуу ушул маселени чечип, узакка созулган эл аралык арбитраж процедурасынан качса болот. And you know, let me say, I'm not party to the information or the arguments that both sides have and have put forward and the evidence that they have. So I can't comment in terms of the detail. My role as an apolitical, non-political, independent, expert business ombudsman is to try to help companies overcome problems that they have with the state. And in that regard, and why my statement today, and indeed of 2-3 weeks ago, mentions my concerns about the investment climate, is because of what I've been hearing from companies, both local companies, both investors in Bishkek, and also foreign companies considering investing in Kyrgyzstan. Мен албетте эки тараптын ортосундагы сүйлөшүүлөр жөнүндө толук маалыматка эмесмин. Алар кандай фактылар менен иштешти, кандай далилдер бар эки тараптын колунда, алар жөнүндө мен эч кандай азыр комментарий бере албайм. Эми менин бизнес акыйкатчы катары ролум бул жерде бейтарап, эч кандай саясатка аралашпай, ишкерлерге жана өкмөткө ортодогу талашты тынчтык жолу менен чечүүгө жардамдашуу. Мен өзүмдүн ролумду ошондой деп сезем. Анан мына bundan 2-3 жума мурда дагы мен бир билдирүү жасадым эле, бүгүн да билдирүү жасап отурам. Андагы негизги ой бул ушул азыр өлкөдө иштеп жаткан жана өлкөнүн өзүндөгү ишкерлер дагы, сырттан келген инвесторлор дагы ушул абал боюнча өздөрүнүн тынчсызданууларын билдирип атышат. Жалпысынан тынчсыздануу деп баа берилип жатат, э? So the general evaluation is the concerns of the businesses, right? They are concerned. Yeah, so I think my institute, the Business Ombudsman Institute, has been open 16 months. In that time, we have received quite a large number of complaints from businesses about problems that they have. In the course of our investigations, we have found a number of problems that are consistent. And one of these is a propensity for state bodies to change their minds, to not be consistent in their decision making, to change their decisions. Мына бизнес акыйкатчынын кеңсеси мындан 16 ай мурда ачылган. Ошондон бери биз түрдүү ишкерлерден абдан көп көйгөйлөр жөнүндө кандай арызданууларды кабыл алабыз. Азыр алардын негизгисин айтсам, бул арыздар көбүнчө ушул мамлекеттик органдардын чечимдерин өзгөртүүгө, кандай десем, өзгөртүү көрүнүшү бар да.
алар ойын өзгөртөт, чечимин өзгөртөт, бул абалдын туруксуздуулугун жаратат. Менде мындай бир суроо жаралып жатат. Мына 30 жыл ичинде Кыргызстандын бирден бир чоң жетишкендиктери бул демократиялык институттардын, жаранды коомдун өнүгүшү жана ошонун негизинде бизнес мындай коомчулуктун дагы бир мамлекеттик бюджетке болгон өлкөнүн бир мындай чоң бир салымын билип жүрөбүз да. Акыркы конституциялык реформалардан кийинки бизнес өзү абдан мындай реакциондуу, аябай сезимтал келет эмеспи? Ошол конституциялык реформалардан кийинки бизнестин дене табы, өзүнүн сезүүсү кандай болуп жатат? Ошол боюнча дагы пикир сурап кетсек. One of the achievements in 30 years of our independent history was the freedom of civil society and free businesses and their contribution to the state budget. So what do you think, how the business is feeling now in view of the recent constitutional reforms? I think you have to go back further than the constitutional reforms when looking at where the Kyrgyz Republic is economically now. We've had over a year of a pandemic. That's seriously affected many companies. Lots have gone bankrupt. Lots of people have lost their jobs. Other people no longer have any income. So that was the start of what has become a very serious economic crisis for the country. Менимче азыркы ишкерликтин абалы жөнүндө сөз кылсак, анда конституциялык реформа болгонго чейинки убакыттардан баштап сөз кылышыбыз керек. Себеби 1 жылдан ашык убакытка чейин пандемия созулду. Анын айынан көптөгөн ишканалар жабылды, банкрот болушту, көп адамдар жумушсуз калышты. Азыр эч кандай киреше албаган, эч жактан акча түшпөгөн адамдар абдан көп. Ушунун бардыгы азыркы өлкөдөгү абдан олуттуу экономикалык кризиске алып келди деп айтсак болот. And then to that, you obviously have to add in the effects of the political events in October. Stolen elections, demonstrations, change of administration, and relative political uncertainty until the presidential elections, the new administration, and then the constitutional change. So this has been a period of huge economic upheaval and problems for companies, and then political upheaval. So no country in the world can emerge unscathed from that process. It would be unrealistic to think that they could. Мына андан сырткары өлкөдөгү саясий өзгөрүүлөр дагы бул экономикалык абалга өзүнүн чоң таасирин тийгиздесек болот. Мына эстесеңер, октябрь окуялары, мына добуш берүүнүн адилетсиздиги, андан кийинки көчөдөгү тынч эмес абал, демонстрациялар, бийликтен өкмөттүн кетиши, жаңы өкмөттүн бийликке келиши, бул деген саясий дагы, экономикалык дагы абдан татаал убакыт болду. Мындай абалдан дүйнөдөгү бир дагы өлкө, бир дагы өкмөт эч кандай жабыр тартпай чыга алмак эмес. And what companies want, whether they're local companies or whether they're investors, is pretty much the same. They want a business environment that is consistent. They want to know what they can expect, whether that's tax policy, whether it's the legal framework. They want to know that if they have problems, there is effective rule of law and due process. What I've been hearing for a number of months from both local companies and foreign investors is that this consistency they're a bit worried about. They've seen inconsistency. Мына жергиликтүү болобу же эл аралык инвесторлор болобу, булар менен мен көп маектештим дагы. Булардын негизги каалаганы ишкердикти негизи бул туруктуулук. Ошол эле өлкөдөгү абалдын туруктуулугу, чечимдердин туруктуулугу, салыктардын өзгөрбөшү жана мыйзамдардын өзгөрбөшү, ушунун бардыгы туруктуулукту жаратат дагы, аларга тиешелүү түрдө иштегенге мүмкүнчүлүк берет. Алардын каалаганы ушул кандайдыр бир ишкердикке көйгөй түзүлсө, аны мыйзамдык жол менен чечүүгө шарттардын бар болушу. Ошол нерсе, ошол туруктуулук, ошол мыйзамдын кепилдиги азыр жетишпей турат. Биздин байкашыбызча, мен ошол биринчи азыр узаткан суроомду бир мындай
саясий фокустан карай турган болсок, коңшу мамлекеттерибиз Казакстан, мына Тажикстан, ошол Өзбекстан маселелеринде өлкөлөрүндө bir адамдын жана bir бийлик вертикалын башкаруусу бийлик вертикалы өтө күчтүү жана ошол бийлик вертикалы башкача айтканда ошол демократиялык институттардан ишкердиктин ортосундагы байланыш жана ошол демократиялык институттардын алсыздыгы же күчтүүлүгү бизнеске өзүнүн кедергисин же пайдасын тийгизеби деген жалпы эксперттик пикирин сурагыбыз келип турат да. So if you look at our neighbor countries, the power vertical there is very strong. And do you think that there is a direct link between the democratic processes and the business climate in the country? That's a very good question. Сурооңуз абдан кызыктуу экен. And the answer is yes and no, actually. Бул жерде бир түрдүү жооп берүү кыйын. Ооба деп да болсо, жооп берсе болот, жок деп да. So Kyrgyzstan's openness and its vibrant civil society, its free speech, its democratic journey and aspirations have been one of the reasons why investors have looked at Kyrgyzstan. Even though it's a relatively small country with a relatively small economy, a very long way away from the countries that some of these investors operate in. So yes, that openness, that attractiveness, the democratic values that Kyrgyzstan has espoused have been instrumental in attracting some companies. And if you look internationally, you know, the countries who have a very good track record of attracting foreign investment are ones where there is consistency, where there are opportunities, business opportunities, and where companies feel that they will be protected, so that if their investment doesn't work, they can retrieve their investment. Албетте, Кыргызстандын ачыктыгы, андагы жетилген жарандык коом, демократиялык умтулуулар Кыргызстанды бир топ инвесторлор үчүн өзүнө тарткан мамлекетке айлантты. Себеби Кыргызстан чындыгын айтканда көп мамлекеттерге караганда көлөмү да кичинекей, бул жердеги экономикалык мүмкүнчүлүктөр дагы чектелген. Ошого карабастан ошол Кыргызстандын ачыктыгы жана демократиялык жактан өнүккөндүгү Кыргызстанды жагымдуу мамлекетке айланткан инвестициялар үчүн. Эл аралык практиканы карасак, инвесторлор биринчи кезекте кайсыл жактарга барышат? Ошол бүт бардык мыйзамдар туруктуу сакталган, өкмөт кандайдыр кепилдиктерди берген туруктуулук боюнча, тиешелүү мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн, анан мыйзамдын үстөмдүгү бар мамлекеттер. Себеби кандайдыр себептер боюнча иш жүрүшпөй калса, ишкер дайыма ишенимдүү болуш керек. Мен бул жерден каражатымды чыгарып, башка жакка барып иштей алам деген. Мен мындай жашоодон эле бир өзүм байкоолорумду айтып берейин, анан ошону бир суроого айлантканга аракет кылып көрөйүн. Мына көчөлөрдү кыдырып жүрсөм, кайсы бир чоң имараттардын фонунда, фасадтарында продается, сатылат, же болбосо ижарага берилет деген ошо чакан-чакан жарнамачалар аябай көп санда болуп калып атат да. Мен байкашымча бар эле, бирок анчейин бүгүнкүдөй эмес. Бул нерсе биз Кыргызстандан капитал чыгып жатат, капитал отток болуп жатат деген түшүнүккө алып келсек болобу? Негизи ошо бизнес омбудсмен катары дагы бир жолу учурдагы Кыргызстан бизнесинин башкача температурасын, temperature, дене табынын акыбалын сурагым келип турат да. So lately I started noticing that there are a lot of announcements about business sales or property sales in Bishkek and other places. Is it a signal that capital is fleeing away from Kyrgyzstan? What do you think about the body temperature of Kyrgyzstan? I don't know whether that's a signal of it, of capital flight, but there clearly was capital flight towards the end of last year caused by political uncertainty. So I think the issue is, at present for the country, is this issue of restoring faith and certainty. And you know, if we look at the events around Kumtor of the last few weeks, these were a bit of a shock, both locally and internationally. This wasn't really expected then, or that it might happen so quickly.
And so, you know, all of these things contribute for businesses to worry and to think, will there be any effect for my business? What should I do? How do I analyze risk, and what measures do I take to minimize risk to my business? I'll come back on that a bit more. Мен бұл эмнеден хабар берет, бирок албетте өлкөдөн капиталдын, мүлктүн чыгарылышы өткөн жылдын аягына жакын абдан сезимдүү болду. Мунун негизги себеби бул өлкөдөгү саясий туруксуздук болду. Анан азыр саясий бийликтин алдындагы менин оюмча негизги тапшырма бул ошол элдин, ишкерлердин өкмөткө, мамлекетке болгон ишенимин кайра түптөө, ошолорго туруктуулук сезимин тартуулоо. Мына Кумтөр менен түзүлгөн абалды карасаңыз, көптөгөн жергиликтүү болобу, эл аралык ишкерлер болобу, көптөгөн тараптар үчүн бул шок болду деп айтсак болот. Себеби эч ким мындай болуп кетет деп ойлогон эмес. Ушунча кыска убакыт ичинде ушундай чоң өзгөрүү болуп кетет деп дагы ойлогон эмес. Ошондуктан чоң болобу, кичинекей болобу, ишкерлер албетте ойлонушат. Ушундай болуп атат. Бул деген коркунуч, кооптонуу, менин ишкердигиме кандай тобокелчиликтер түзүлөт, ошол тобокелчиликтерди мен кантип жеңем деген анализдерди жасап, ошонун негизинде чечим кабыл алышат. Can I just go on a minute? If I can bring it back to the work that we do, so my role as business ombudsman is to look independently, legally, working within the laws of the Kyrgyz Republic, and to look at complaints from business that they have been treated illegally or improperly by government, state bodies or state-owned enterprises. And my responsibility is to do that professionally, fairly, by looking at evidence. Now, throughout all of the cases we have looked at, there are some key issues that we're finding, and these contribute to a certain amount of worry on the part of business. So even companies that don't complain are saying similar things to me. Not just the inconsistency of decision making and changing decisions. We are seeing a lot of examples where state bodies exceed their authority, where on occasion they are acting outside of the law. They do not have a legal basis to act the way they have done, where they make decisions against business, even if the law says they must make decisions in favour of business. And all of this contributes to uncertainty for entrepreneurs and businessmen. They worry about the safety of their business. So one of the fundamental things that has to happen is that business has to be better protected. And that's not just for me to do. I cannot do my job and help protect business without political will. So it's actually holding state bodies accountable so that they stop acting improperly or indeed illegally. Мына эми ушул оюмду улантып койсом, мен бизнес акыйкатчы катары өзүмдүн ролумду эмнеден көрөм? Бул менин оюмча ишеничимде мен көз карандысыз бейтараптык менен Кыргызстандын мыйзамдык базасына негизделип мага келген арыздануучулар менен, ишкерлер менен алардын көйгөйлөрүн чечүүгө аракеттенем. Себеби азыр көптөгөн мисалдарда мамлекеттик органдардын мыйзамдан четтеп чечим кабыл алганы көрүнүп турат. Алар ачыктан ачык арызданбаса дагы көп киши бирдей сөздү айтканда кандайдыр жыйынтыкка келесиң. Анан ошол эле чечим кабыл алуу процессинин туруксуздугу, өзгөрүп туруусу же кабыл алынган чечимдердин кайра өзгөрүп кетиши бул албетте бардык эле ишкерлерди кандай тынчсызданууга алып келет. Алар жана айтпадыкпы, ошол туруктуусуздук аларда келечектен кандайдыр күмөн саноолорду жаратат. Ошондуктан мен ойлойм, негизги иштин багыты азыр ошол туруктуулукту камсыз кылуу. Мунун үчүн эмне кылыш керек? Ошол мыйзамдын чегинен чыгып кетип, өзүнүн бийлигин одоно колдонгон органдарга
тиешелүү чараларды кабыл алып, мыйзамдын чегинде иш алып барууга чакыруу керек. Мына эми көп аз көп деп эле болобу, өзүнүн Робин мырзанын өзүнүн топтогон тажрыйбасынын негизинде кыргыз ишкери бүгүн дал ушул акыйкатчы институтуна болгон ишенимдин артуусу жана ошондой эле биз тилекке каршы көрүнүп калганбыз көп бизнес чечимдер жана бизнестин болуп же болбошу, өнүгүп же өнүкпөшү ушул көмүскөлүү бир көмүскөдө өтүп келет да. Учурда бизнес омбудсман институтуна болгон ишенимдин ишеним динамикасы артып жатабы же кемип жатабы? Well, based on your experience as a BO, do you think that now businesses believe in the business ombudsman as an institution more or less? That's really difficult to answer, because what I can say is that more companies are approaching me with complaints compared to this year compared to last year. Буга бир түрдүү жооп берген дагы эле кыйын, бирок айтып кетчү нерсе, өткөн жылга караганда быйыл мага арыздануучулар көбүрөөк келип калды. Саны артты, динамика бар, өсүш. Мага кайрылган ишкерлердин саны көбөйүп атат. Now, this could be because there was the pandemic last year. We were just opening. We could not travel all the way around the country. Many people did not know about us, did not know about the mandate. It could be a reflection that there are more problems facing business now, or it could be a sign that people believe that we can be of help to them. Sorry, let me just finish, if I may. But we are just one means of recourse for any business who experiences a problem. So they could choose to go to the general prosecutor if they think it's an illegal issue. They could go to court. So it's important. A business ombudsman is not the only answer, but we are slightly different, and my job is slightly different in that, firstly, as I've said, I'm independent, and I don't take instructions from government, nor do my staff. Our role is to look independently, professionally, fairly at complaints and make a judgment based on common sense and the law. But we are not a law court. The whole point of an ombudsman is that they are alternative dispute resolution mechanism before the courts. Sometimes we can help, sometimes cases still go to court. If they go to court and we have considered a case, quite often we can provide evidence and we can provide good information to a company to help them fight their case in the court. Мүмкүн мына өткөн жылы пандемия болду. Биз тиешелүү түрдө өлкөнү кыдырып, көп элдер менен жолугуша албай калдык. Ошондуктан биздин институтубуз түзүлгөндүгү жөнүндө балким элдердин маалыматы жок болгон үчүн өткөн жылы азыраак кайрылуу болгондур. Же болбосо элдерде чын эле азыр көбүрөөк көйгөй пайда болуп, алар кайрылууга аргасыз болуп аткандыр. Же болбосо элдердин бизге жардам бере алат деген ишеними күчөп аткандыр. Ар түрдүү себептер боюнча кайрылуунун саны өсүшү мүмкүн. Дагы маанилүү жери бул бизнес акыйкатчы ишкерлерди коргой ала турган бир гана кеңсе эмес. Албетте соттор бар, генералдык прокуратура бар, алар жакка да кайрылса болот. Биздин өзгөчөлүгүбүз бул соттон сырткары талаш тартыштарды чечип, оң жолго коюу. Бирок эгер кандайдыр маселелер чечилсе биздин жардамыбыз менен, кээ биркилери чечилбей баары бир деле сотко жетип атат. Эгер сотко жетсе иш, анда биз бизнес акыйкатчы катары ошол сотто чогулткан далилдерибиз менен сот процессине катышып, кандайдыр көрсөтмө же далилдерди алып келишибиз мүмкүн, кошумча маалымат беришибиз мүмкүн. Ушундай ролду аткарабыз. And what I am proud of is that I have a very committed team who are all patriotic, who want to help the development of the Kyrgyz Republic. They're professional, they've got amazing expertise and experience, and they have integrity. So my role as a non-citizen of the country, and why I'm here, is to set up the Business Ombudsman Institute to international standards using my international experience, set it up properly, try to make it stable and as successful as it is possible to be, and then pass it on to
somebody else who can continue the job. Менин өзгөчө сыймыктанган нерсем эмне? Бул менин кесиптештерим. Менин кеңсемде иштеген адамдар абдан патриот, өзүнүн ишин билген, абдан кесипкөй, алар абдан тажрыйбалуу адамдар, өзүнүн жумушуна берилген. Менин максатым бул жерде ушул бизнес акыйкатчы кеңсесин анын институт катары бутуна тургузуу, эл аралык стандартка жараша иш нугуна коюу жана убагы келгенде ушул ишти улантып кете ала турган адамга кызмат ордумду бошотуп кетүү. Канча киши иштейт сиздин командаңызда? How many people are there in your team? We're currently 12, and we have a 13th member of staff starting on Monday. Азырынча бизде 12 адам иштейт. Кийинки дүйшөмбүдөн баштап дагы бир адамды алып атабыз. Жакшы. Мына мен Роберт мырзанын өздүк бир мындай суроону узатсам, буга чейин ушул бизнес акыйкатчы кызматын ээлегенге чейин элчи катары Улуу Британиянын атынан иштеди эле. Андан кийин ошол өзүнүн баягы мандатын өзгөртүп, бизнес акыйкатчы ордун ээлеп калды. Эл аралык бир мындай эл аралык мамилелерде дипломатиялык кызматта иштеген адам ушундай бир жаңы бутуна туруп келе жаткан, өнүгүп жаткан мамлекеттин алкагында бизнес акыйкатчы кызматын аркалоо кандай түйшүктөрдү, аны менен катар кандай бир жеке өзүнө тажрыйбаны же болбосо кайсы бир сүйүнүчтөрдү жаракатты алып келди. Well, you've been in Kyrgyzstan for a while. First as an ambassador, now as a business ombudsman. So from a perspective of an international person, what good and bad things or feelings does the business ombudsman bring you? Well, I wouldn't have given up my diplomatic career if I didn't think that there was a lot of potential in Kyrgyzstan and if I didn't like being here. Биринчиден, албетте, эгер мен Кыргызстандын келечегине, андагы мүмкүнчүлүктөрдүн потенциалына ишенбесем, дипломатикалык карьерамды коюп, бизнес акыйкатчынын жумушуна өтмөгө эмесмин. But actually my engagement with Kyrgyzstan goes back to about 2007 or 2008, and on my first visits here I was very impressed with the openness, with the intent of everybody to speak freely, and the determination to try to improve and develop the country. Албетте мен Кыргызстан менен таанышуум мындан бир топ жыл мурун башталган. 2007-8 жылдары мен Кыргызстанга биринчи жолу келип баштаганда бул жердеги ачыктык, адамдардын эркин сүйлөө мүмкүнчүлүгү, жалпы элдин, мамлекеттин өнүгүүгө умтулуусу мага абдан чоң таасир калтырган. I'm also impressed by the entrepreneurs in Kyrgyzstan. There are some world-class business people here, and I think the biggest resource that Kyrgyzstan has, that the Kyrgyz Republic has, it's not its beautiful mountains, it's not the weather, it's its people. Албетте, мына мага эң чоң таасир калтырган нерсе бул Кыргызстандагы ишкерлер. Кыргызстанда дүйнөлүк класстагы ишкерлер бар. Мен ойлойм, Кыргызстандын эң чоң байлыгы бул анын тоолору же таза суусу же жаратылышы эмес, бул Кыргызстандын эли эң негизги байлык. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Роберт Нортмет мырза, жана сизге да ыраазычылык билдиребиз. Каныбек Байзаков агай, сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз каалайт элек ушул бизнес акыйкатчы институтунда өнүгүүнү каалайбыз. Жана барган сайын ошо кыргыз ишкердүүлүктүн жана ишмердүүлүктүн клиентке болгон багыттоосу жана иш ара сүйлөшө билүү, орусча айтканда клиент ориентированность жана договороспособность жогорулагаса, балким ушу сиздердин ишиңиздер дагы жеңилдейт деп ишенимди айта алабыз. Рахмат сиздерге. So thank you in short. Great, and all the best. Чоң рахмат. Күтөбүз кайрадан. Жакшы жаңылыктар менен, жаңы жаңылыктар менен. Look forward to it. Мына ушундай достор, бизде Кыргызстанда ушу бизнес акыйкатчы институт орногондон мен жалгышпасам 100дөн ашууну чоң бир мындай электен өтүп, учурда Роберт Нортмет мырза өз кызматын өтөдү.
бизнес акыркы жагынтара кандай реакция берүүдө, келечектен эмнени үмүттөнөт жана кандай пландар курууда, ошол боюнча маек уланттык. Анда эмесе 2 саат бою биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Иш күнүнүн кечти телеберүүсү, кечтин кезекчиси мен Эркин Нурбаев болдум. Кийинки эфирде көрүшкүчө сак саламатта туруңуздар. Мекениңизде тынччылык болуп, алдыны көздөй бирге умтулалы. Кош болуңуздар.